Арабаңыздар адактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн аптанын 4-күнү, 3 күнүн кечтери бир сөз сиздер менен, кечтин кезекчиси мен Эркин Нурбаев. Бүгүн 10-июнь. 10-июнь Кыргызстандын мына жаңы тарыхында бир өзгөчө мындай трагедиялуу күн менен коштолгон. Себеп деген дал ушул күнү Кыргыздан чыккан улуу дүйнөлүк масштабтагы жазуучу Чыңгыз Айтматов дүйнө салган. Бүгүн биз Чыңгыз Айтматовдун мурасын, калтырып кеткен ойлорун, философиялык түшүнүктөрүн канчалык деңгээлде аңдай алдык, канчалык деңгээлде түшүндүк. Бул мен үчүн дагы чоң суроо, бирок анткени менен мен ушул датаны сиздер үчүн эскертип коеюн дедим. Балким бүгүн ошо улуу жазуучу атабыздын ошо элесине арнап, балким дагы бир жолу жазган сөздөрүнө, туюнтмаларына сүңгүп кирип, кайрадан жаңы замандын жүрүшү менен өзүбүз үчүн жыйынтыктар чыгарып көрөрбүз. Иш күнүн кечи 2 саат бою сиздер менен болобуз. Бүгүн жалпы теманы Кыргызстан эл аралык аренада жана Баткен маселеси мыйзам алкагында деп атаганбыз. Ошондой эле биз бүгүн энергетика маселесин дагы көтөрөбүз. Өзүңүздөр көрүп билип туюп жүргөндөй, дал ушул мейман төрүбүзгө күндөмдүн эң актуалдуу маселелерине эң бир зор эксперттик пикири бар адамдарды чакырганга аракет кылабыз. Биз менен биргеликте болуңуздар. Учурда бизди Одноклассник, YouTube жана Facebook социалдык желілери түз эфир аркылуу көрүп жатасыздар. Ал эми бираздан кийин ушул көрсөтүүбүз Кыргызстандын бардык булуң бурчунда TV1 Чекит КЖ каналында болот. Бизден алыстамай жок, салтка айланган бир музыкалык чыгармадан баштайлы. Кандай болсо көрүңүздөр, угуңуздар, бүгүнкү эфирге дит коюңуздар. Биз сиздер үчүн иштеп жатабыз. Кеттик. Kıyalımda gezegen men özüң menden, hara түркүн ойго термеле. Сага гана сезимдерим жалындаган, жүрөктүн эси сен белең. Билбедим, сездиңби, балким байкабадың аны сезбедиң. Gezi geletsin hiç kimge harına bağın, suyungdu alam men çile. Bilbedim, sezdingbi, balkim bayqabadың аны сезбедиң. Bilbedim, geldingbi, бакытыма жазып сени. Sen
Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегибизди баштайлы. Бүгүнкү кеч кезегибизде Баткен окуялары мыйзам алкагында деген биринчи блок менен баштап жатабыз. Маңдайымда юридикалык илимдеринин доктору, конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат, келип бергениңизге. Ар дайым ушундай бир өзүңүздүн пикириңизди ачык бардык мүмкүн медиа каналдар аркылуу билдирип жүрөсүз. Бирок бизге сиздин ушул көп эле адамдар үчүн сыяктуу эле өзүңүздүн жеке коммуникациялык каналыңыз көп маалымат берип турат. Ошол эле Facebook'ту эске салып турган болсок, мындан 3 күн мурун сиз Рим статусунун 15-чи беренеси менен пайдаланып эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна Тажикстан аскери кызматкерлери жана башка командашы Кыргыз Республикасынын жарандык калкына каршы аскердик кылмыштарды кылгандык үчүн тергөө үчүн баштоо өтүнүш менен кайрылдыңыз. Бул окуялар апрелде болгон. Сиздин катыңыз мына 3 күн мурун чыкты. Ушул апрель окуяларынан бүгүнгө чейин кандай иштер жасалды жана ушул иштерди жасоодо, ушул иш аракеттер жүргүзүүдө кандай тоскоолдуктарга учурадыңыз? Чоң рахмат чакырганыңызга. Негизинен ошол окуялар башталганы менен эле биз ошо юридикалык топ өзгөчө жарандык коом чогулуп доказательный база түзгөнгө аракет кылдык. Бул абдан чоң жана татаал нерсе болуп эсептелинет. Анткени Баткенде бардык ошо жабыркаланган адамдар менен кезиш керек болчу. Алардан болгон бир маалыматтардын баарын чогултуп, андан сырткары дагы ошо канча адам каза тартты жана башка көптөгөн маалыматтарды чогултуу керек болчу да. Ошого где-то бир айча өтүп кетти. Андан сырткары бул биринчи фазасы да. Андан башка дагы ошо эл аралык кылмыш сотуна кайрылуу үчүн юридикалык жактан аны далилдеш керек. Анткени кайрылуу жөнөтүү үчүн ошо 11-чи беренеде статутта белгилегендей анда ар кандай жаран болобу же болбосо жарандык топ болобу же болбосо уюм чогулуп ошо жибере алат да прокуроргочу. Бул англисче communication деп коет, бул маалымат десек болот да. Андан кийин ошо прокурор карап туруп, эгерде негиз бар болсо, анда өзүнүн демилгеси менен алдын алуу тергөө баштай алат да. Аны деген ошо proprio motu деп коебуз да. Бул негизи эле менин оюмча ошо эл аралык башка механизмдерге караганда эл аралык кылмыш соту абдан уникалдуу. Анткени башка сотторго кайрылуу үчүн бул ар дайым мамлекет тарабынан кайрылат да. Ошондуктан деп атканда мамлекет эл аралык укук талаасынын баягы жүзү бул мамлекет болуп эсептелет, официалдуу расмий бийлик. Мисалы ошо ООНдун сотуна кайрылсаңар болобу же башка жерге болобу, бул ар дайым мамлекет. Бирок эл аралык кылмыш соту эмне үчүн эң башынан эле куралган десек, бул деген жазасыздыкты токтотуу да. Алар билишкен ушундай эң чоң эл аралык кылмыш жасалганда, ал кандай кылмыштар бул? Аскердик согуш кылмыштары, геноцид, адамдарга каршы преступление против человечности жана агрессия, бул эң чоң олуттуу кылмыштар болуп эсептелинет. Мындай кылмыш жасаганда айрыкча мамлекеттик органдар кызыкчыл эмес да. Ошол себептен статутта жазылып кеткен. Ал жерге любой адам болобу, топ болобу же уюм кайрыла алат депчи. Биз ошол өзүбүздүн укук менен пайдаланып, анан кайрылдык да. Дагы өтө басмырлап кеткен нерсе, бул деген Тажикстан өзү ратификация кылган Римдик статутту 2000 жылы май айындагы же апрель айындагы. Кыргызстан ратификация кылган эмес да. Азыр ошол себептен көпчүлүк билбеген адамдар айтып жатат, Кыргызстан ратификация кылбаса биз кантип кайрыла алабыз деп. Анткени ал жерде аймактык юрисдикция бар жана территориалдык да. Ошо территориалдык болсо, бул деген ошол территорияда өткөн кылмыш, ошол мамлекет ратификация кылыш керек. Аймактык жана персоналдык юрисдикция бул деген эгерде ошо ратификация кылган адамда мамлекеттин жарандары кылмыш жасаса, ошолорго калышы болот да. Бул жерде ошо персоналдык юрисдикцияны пайдаланып жатабыз. Анткени Тажикстан ратификация кылган, божомолдуу түрдө алардын аскердик күчтөрү Кыргызстандын жарандарына каршы ошол аскердик жана согуш кылмыштарын кылды деген ошо негизинде болуп атат да. Бул абдан татаал процесс, көптөгөн жылдар кетиши мүмкүн.
Бул азыр толугу менен ошо өз прокурордун чечими болот да. Эгерде азыр жаңы прокурор келет, ошо эл аралык кылмыш сотуна ага чейин айым болчу Фату Бенсуда деген абдан көпчүлүк ошо 10 жыл мурун келгенден баштап эле мындай беспрецедентный нерселерди жасап кетти десек болот. Ошо Грузия боюнча, Украина боюнча жана көптөгөн Афганистан боюнча дагы да баштаган. Азыр жаңы прокурорду биз билбейбиз да. Бирок возможно ага биздин регион чынында эле жаңы стратегиялык жактан дагы кызыктырышып калышы мүмкүн да. Анан биз болушунча ошо негиз топтодук, жаздык, анда деген анализ кылдык. Ар бир ошол 8-беренеде камтылганда кандай аскердик согуштар бар. Белгилей кетсек, биз айттык да ошол кыйноо же адамгерчиликсиз мамиле бул болду да. Анткени бизде деген ошол Кыргызстанда деген көпчүлүк бейөкмөт уюмдар дагы айтып кетпеди, 30га жакын адамды барымтага алышты, аларды кыйноого дагы учурады депчи. Ошо барымтага алуу, карапайым калкка атайын кол салуу, карапайым объектилерге кол салуу жана шаарларды, айылдарды талаптануу да. Ошонун негизинде ошо 8-беренеде берилген да ушундай фактылар болсо, бул аскердик жана согуш кылмышы болуп эсептелет депчи. Сания, тактай кетчү нерсе мына сиз айтыңыз, бул персоналдык юрисдикциянын мүмкүнчүлүктөрүнөн колдонуп жарандык коомдун жардамы менен ушул маалым кат дейличи, маалым катты жөнөттүңүздөр. Бул эл аралык кылмыш соту, алка биринчиден кайсы жерде жайгашкан, кайсы өлкөдө жайгашкан, башкы кеңсеси? Ал Нидерланды Гаага деген шаарында жайгашкан. Гаага шаарында жайгашкан. Эми бул жерде бир мындай чоң алкактагы маселелер саясий өңүттөн каралбай койбойт. Жарандык коом жана Сания Токтогазиева ошол маалым катты жөнөттү. Бир жагында Кыргыз Республикасынын расмий шайланган жана бекитилген өкмөтү жана азыр эми президент администрациясы бар. Ошол тараптан сиздерге кандай бир деңгээлде бир ич ара байланыш болдубу, жана болбосо эмне себептен болгон жок деп ойлойсуз? Мамлекетибиз бир, маселебиз, трагедиябыз да бир болду. Ич ара ошол коммуникация кандай жүрдү дейм да? Абдан жакшы суроо. Башынан эле эгерде ошол азыркы бизде официалдуу мамлекет катары органдар дипломатиялык жактан дагы туура кадам таштаса, алар ошо оондогу берилген механизмдер боюнча Кыргызстанды ошо агрессиянын жертвасы кандай болчу да кыргызчасы? Агрессиянын айтып бериңиз, мен жолдо барат эстейм. Агрессияга мындай туш болду Тажикстан катарынан деп чыкса, бул дагы дипломатия катарынан дагы бизге дагы ушундай эл аралык уюмдарга барганда дагы кичине немерек болмок да, салмактуураак болмок. Бирок аны кылышкан жок да. Кылмактурга айтыштı биз өзүбүз баарын төлөп беребиз жана башка депчи. Андан кийин ошол бизде ошо кээ бир бейөкмөт уюмдар дагы жардам берип жатышты, өтө-мөтөй Институт гражданских, фонд гражданских инициатив, Институт медиаполиса жана башкалар, алар биздин күч органдарына кат жөнөтүп жазышты да, биз мына ошондой маалымат жөнөтүп жатабыз эл аралык кылмыш сотуна, бизге жөн эле официалдуу түрдө мөөрү менен информация бергиле, канча адам жабырка болду, канча мындай иш козголду жана башка да. Расмий маалымат сурады. Расмий маалымат. Башка эчтеке кереги жок. Бизге эч кандай биз конфиденциальный информацияны деле сурабай эле жатканбыз да. Башында макул беребиз деди военный прокуратура, анан ГКНБга жиберип салышты. ГКНБ дагы 3 жума мына беребиз, ана беребиз деп, анан в конце вообще там следователь кетип калды деп бербей койду. Ошол 3-4 жума күттүк да. Уже биздин дагы арыз дагы мындай даяр болгон. Аларды күтүп кечке жибербей жаттык. Андан кийин уже акырында биз билдик да, бул күч органдары бизге жардам бербейт, тоскоолдук кылып жатат. Ошол себептен аларды күтпөй эле жиберип салдык да. Бул дагы эмнени билдирет? Башка мисалы эл аралык кылмыш сотуна дагы ошо Боливия жана башка мамлекеттер маалымат жөнөткөндө, алардын генеральный прокуратурасы ошо жөнөткөн да. Бул деген алардын түздөн-түз милдети деп койсок болот. Биз аларга айтпай элебиз да, жазгыла деп. Бардыгын биз даярдап койдук. Алардан жөнөкөй эле мындай бир расмий мөөр менен бекитип берилген информация керек болуш керек болчу. Алардыгы дагы берген жок, анан баш тартып салышты да. Бул тараптан дагы абдан менин оюмча биздин мамлекет тарабынан чоң ката, анткени эл аралык
болгон биз дагы ошонун субъектибиз да. Ал жерде көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону биз дагы пайдаланбай жатабыз да. Анан жалгыз гана институт азыр биз пайдаланып алган атабыз. Бул деген ошо эл аралык кылмыш соту. Анткени ал жерге мамлекеттик органдар эмес, жеке адамдар кайрыла алат да. Ал эгерде мамлекет тарабынан, ошо расмий бийлик тарабынан ушул сиздер сураган документтер мөөр менен басылып, колдор коюлуп, ушул чогуу жөнөткөн пакет менен кошо кыстарылган болсо, бул демек ошо карала турган иштин кандай айтсак эми Кыргызстан тарапка дей береличи, чечилишине дагы да салмак кошмок беле? Кошмок, салмак кошмок. Ошондо сиздер жанакы жабыркаган адамдардын сандары, материалдык техникалык жоготуулар жана адам өмүрүнүн жоготуулары мындай бейресмий болуп эсептелип калабы? Жок, анткени информацияларда бар да, бирок биз деген аларды ошо бекитип берелик деп да ойлодук. Анткени бирок азыр прокурор берет эл аралык кылмыш сотунун ушундай учурларда көп учурда мамлекеттик органдар кызыкчыл эмес. Ошол себептен алар ачык болгон маалыматтарды карайт, анан эл аралык уюмдарга дагы маалымат, информация жибериши мүмкүн. Керек болсо, эгерде алар ошо прокурор өз чечими менен ачам деп тапса, андан кийин алар ошо сот тарабынан дагы официалдуу түрдө иш ачууга уруксат берсе, бул абдан чоң прецедент жаратат. Анткени ошол биз билбейбиз, балким даже Имамали Рахмонго дагы каршы арест болушу мүмкүн да. Буга көптөгөн жылдар кетет. Мисалы ошо Суданда болгон геноцид боюнча деле карасак, ал жерде отурган президентине каршы арест ачылган, Аль-Баширда 10 жылга жакын ал ошол чечимин четке кагып, керек болсо ошо Африка боюнча путешествие кылып жүргөн. Бирок анысына карабай ошо 5-6 жылдан кийин кармап аны кайта беришкен да. Бул дагы чоң прецедент, анткени эл аралык кылмыш соту эртели кеч алардын эң негизи максаты бул деген ошол жазасыздыкты токтотуу да. Анткени мындай чоң кылмыштар жасаган адамдар эч качан жазасыз калбашы керек да. Албетте, толугу менен кошулам. Эми ушул буюрса жарыла турган чоң прецеденттин негизинде бир эки мамлекет ортосунда конфликт болгондуктан биз Тажикстан тарапты дагы көз салып турушубуз абзел. Айтайын дегеним, биз бул мамлекеттин кандай саясий режимде жашаганын анык түшүнүп турабыз. Бир кишинин башкаруусу өтө бекем вертикаль, бийликтин вертикали. Тажик тарапта ушул цивил жарандык коомдун иш аракеттери байкалдыбы? Болдубу? Ушул тууралуу маалыматыңыз барбы? Ал тууралуу маалыматым жок, бирок ошо айтып кетчү нерсе, азыр бул жерде биз деген эч убакта тажик элине каршы чыкпай элебиз. Бул биринчи ирет ошо эл ара кылмыш соту бул деген кылмышка шектүү адамдарды жоопко тартуу да. Бул жерде жөнөкөй аскерлер деле эмес, ошол аларга приказ берген топ болсо аскер кызматтары же болбосо ошо главнокомандующийна чейин. Анткени Тажикстанда силер айтып кеткендей эле ошо конституциясы жана баардык нерсеси боюнча чоң вертикаль. Ал жерде кээ бир адам айтмайынча эч кандай бир нерселер жасалбайт да. Ошол себептен бул дагы эч учурда таджиктерге же тажик элине каршы эмес. Бул ошол кылмышка шектүү адамдарды гана жоопкерчиликке тартуу максатына жасалып жатат да. Бул ошону белгилей кетчү нерсе, анткени эл аралык кылмыш соту бул мамлекетти жоопко тартпайт, бул ошо эл аралык кылмыш жасаганга шектүү адамдарды жоопко тартуу да. Ошон үчүн бул сот абдан уникалдуу сот. Анткени мурун эл аралык укукта ар дайым мамлекет гана жоопко тартылчу, анткени адамдар жоопко тартылчу эмес да. Адамдар жөнөкөй эле ошол мамлекеттин соттору менен да. Бирок ошол биз билебиз тиги Холокост болгондон кийин жана Руандада геноцид болду, Югославия, ошондон кийин эл аралык коом түшүндү да. Эл аралык кылмыштарды адамдар жасайт. Бул абстракты мамлекет эмес, бул адамдар. Ошондуктан аларды да жоопко тартыш керек деген да. Ошол себеп менен эл аралык кылмыш соту эң башынан эле жаралган болчу да. Менин оюмча бул абдан чоң жетишкендик. Дагы белгилей кетчү нерсе, Кыргызстан бул Римдик статутту ратификация кылган эмес. Бирок эмдиги жылы биз Кыргызстан 30 жылдыгыбызды эгемендүүлүгүбүз болот. Рим статутуна 20 жыл болот да. Ошого арнап
мен ойлойм ошо биздин жарандык коом мындай бир адвокацияны башташы керек да, Римдик статутту Кыргызстан ратификация кылыш керек деп. Анткени ушул окуя көргөздү да, кепилдик жок. Балким эртең Россия келет же Кытай келиши мүмкүн. Эгерде бул ратификация кылбаса, анда бизге эч ким короо албайт да. Бул хотя бы кенедей болсо дагы бир кичинекей механизм бар болмок да. Ошондуктан ушундай бир адвокация дагы баштаса жакшы болот деп ойлойм мен. Биздин түшүнүктө ошол сот иштери кайсы бир деңгээлде ошо тепкичтик структурага мындан ары башкача айтканда ушул эл аралык кылмыш сотунан дагы андан ары кандай бир инстанциялар бар? Эгерде жоопкерчилик, адамдардын жоопкерчилиги бул эл аралык кылмыш соту, ал эми мамлекеттин жоопкерчилиги болсо бул деген ООНдун соту. Бирок ал үчүн Кыргызстан официалдуу түрдө жарыялаш керек болчу. Мына биз агрессия болду. Курмандыгы болдук, курмандыгы. Ошо агрессиянын курманы болдук деп андай кылбай эле да. Антип айтмак тургай, мен билем, ошол информация боюнча Жогорку Кеңештин тышкы ишки комитети кээ бир депутаттары ошондой маалымат даярдашкан. Бирок биздин спикер тарабынан ал блокировка кылып салган. Бул дагы эмнени билдирет? Чечкинсиздик да, эмнеден коркуп жатат белгисиз да. Же балким алар өзүлөрү бирдеме кылышканбы, ошого шектүүбү, бул дагы абдан күнөм санам да. Күмөн жаратат, бул дагы абдан жаман. Анткени эгерде башынан эле болгон информация катары дагы хронологияны дагы карасак, чынында эле биз агрессиянын курманы болбодукпу да. Но көптөгөн информация такталган маалыматтар бар болчу да. Бирок башында аны кылган жокпуз, ошол себептен Тажикстанды мамлекет катары жоопко тартуу азыр жок койсо, анткени аны деген биздин мамлекет башынан башташ керек болчу. Азыр кеч болуп калдыбы? Кеч эмес, бирок ордунан чыгбачу. Башындагы биздин кылган нерселер дагы мындай күмөн жаратат, эмне себептен андай кылган жок депчи. Бирок али деле кеч эмес, азыр деле эгерде ошол эле депутаттар айтып чыкса, мына биз каалап жатканбыз, бирок блокировка болгон жана башка десе, балким ошол ООНдун структурасы боюнча ал жерде дагы биз кадимкидей эле ошо уюмдун мүчөсүбүз да. Биздин да укуктарыбыз бар да. Алардын негизинде ошол биз ООН статутунун 2-чи беренесине ылайык биз ошо агрессиянын курманы болдук деп чыксак, бул совсем башкача сценарий болмок да, бирок аны кылышкан жок. Ошол себептен биз деген 15-чи беренени пайдаланып, Римдик статуту боюнча уже Тажикстанга каршы эмес, бирок ошо Тажикстан кээ бир шектүү адамдарына каршы кайрылып жатабыз да. Сания, азыр мындан аркы кыла турчу аракеттериңиз тууралуу дагы экинчи блокто сүйлөшөлү, биз менен болуп туруңуз. Бизде Сания Токтогазиева Баткен окуялары эл аралык укук талаасында кандай өңүттө каралып жатат, Кыргызстан ушул эл аралык укук талаасындагы позицияларын кандай кылып бекемдей алат, өкмөт, расмий бийлик бул маселеде кандай кадамдарга барып же барбагандыгын дагы ортого салып жатабыз. Эми бул өтө курч маселе, анткени менен биз бул маселени чечишибиз керек. Эртели кечпи ушул болгон агрессияга өзүбүздүн позициябызды билдирип, акыбызды талашыбыз керек деп эсептейбиз. Ошол маселени талкуулоодобуз. Жарнама, андан соң Сания Токтогазиевна болгон маекти улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүнкү кештин кезегинде дагы бир жолу эсиңизге салып өтсөм, Баткендин окуялары эл аралык укук талаасында кандай кадамдарга барабыз, жарандык коомдун кайрылуусу болду. Мына ушул жарандык коом жана жеке ушул өзүнүн өздүк демилгеси менен Сания Токтогазиева Гаагада, Нидерланды королдугунда ушул жайгашкан эл аралык кылмыш сотуна кайрылды. Биз ошол маселени талкуулап жатабыз. Буга чейин биз сиз менен сиздин кылган кадамдарыңыз жана ошо өкмөттүн ортосундагы мындай түшүнбөстүк дейли ушул нерсеге. Анан ООНдун эл аралык соту деп дагы белгиледик. Дагы бир белгилеп кеткен нерсебиз ошо кыргыз бийлиги дагы деле ошол расмий билдирүүнү баштап, ошол ишти аягынан дейре чыгарса болот экенин аныктап кеттиңиз. Балким бул жерде албетте саясий бир бизге көзгө көрүнбөгөн, биз билбеген жер астындагы бир окуялар болуп атат, кубулуштар. Анткени менен эгер кыргыз бийлиги ошол маселеде активдеште баштаса, өлкөнүн атынан бир сиз тараптан кол кабыш болобу? Сиздер диалогко келесиздерби? Сиз даярсызбы ошол нерсеге?
эгерде ошо 10 сотуна кайрылууга жардам бергиле десе бизде жардам берүүгө көптөгөн жакшы юристтер бар. Албетте биз жардам бермекпиз да. Анын ичинен Жылдыз Тегизбекова дагы айтып чыкты, биз жардам беребиз деп. Андай юристтер бар. Бизде чынында эле Жок эмес. Жок эмес да. Бирок мамлекет тарабынан башталмайынча биз эчтеке кыла албайбыз да. Жалгыз гана механизм мына эл аралык кылмыш соту ошону пайдаланып жатабыз да. Башка инстанцияларга жана механизмдерди пайдаланыш үчүн бул мамлекет тарабынан официалдуу болуш керек да. Ага тилекке каршы жок да. Ошо эл аралык кылмыш сотунун тажрыйбасы тууралуу сурап кете турган болсом, сиз албетте бул теманы иликтегендирсиз. Демейде мындай иштер эми узак каралганын түшүндүк, кандай жыйынтыктар менен чыгат? Жыйынтыктары кандай болот? Ошол жакта тажрыйба кандай? Жолу кандай дейм да? Көбүнчөсү ошо эң биринчи 10 жылдыгында башка Луис Морено Кампо деген прокурор болгон. Аны көпчүлүк убакта ошо критика кылып келишкен, анткени регион катары өтө-мөтө Африкага эле неме басым жасаган депчи. Анан жаңы прокурор Фото Бенсаудо 10 жылдан кийин келгенден кийин башка региондор ачылып баштады. Латинская Америка, Грузия, да, Украина, ошол жана башка Афганистандагы ачылды да. Мындай негизинен абдан катал процесс, бирок эгерде прокурор өз демилгеси менен баштаса, жана сот толугу менен чечим менен уруксат берсе, аягына чейин чыгат да. Андай процедуралар болгон. Уганда боюнча, Конго боюнча, мына ошо Судан боюнча толугу менен ошо адамдарды пожизненный заключенияга чейин берет. Ал жерде мындай смертный казнь жок, пожизненный гана болушу мүмкүн. Андай чечимдер бар. Уже прецеденттер жаралып келатат. Эгерде бизге жакыныраак регионду карасак, бул Грузия менен Украина, алардын стадиясы азыр ошол процессти информацияны топтоп сотко даярдап жатышат да. Ал жете элек сотко, бирок жетет да, эртели кеч жетет. Ага дагы көп убакыт кетсе деле, бирок эртели кеч бул жазасыздыкты токтотот да. Ошондуктан 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, бирок уникалдуу процесс да, анткени ал жөнөкөй адамдарды карабайт. Көпчүлүк учурда бул президент болобу, главный командующий, бийлик адамдарды, анткени жөнөкөй адамдарды жөнөкөй соттор карайт да. Ошо бийлик адамдарды аларды жоопко тартуу абдан катал. Мисал айтып кеткенде Аль-Башир ал деген арест болсо дагы канча качып жүрдү да. Качмай тургай өзүнүн Суданында эмес, башка Африка мамлекеттеринде путешествие кылып жүрдү. Ал мамлекеттер дагы эчтеке кылбайчы, бирок акыры кылды да. Эгерде мисалы Тажикстан боюнча ишти ачса, анда ошо шектүү адамдарга дагы арест ачылат да. Алар уже башка мамлекеттерге дагы кооптуу калат барган, анткени Европага же Америкага барсаларды калмап уже берип салышы мүмкүн да, ошол себептен. Дагы белгилей кетчү нерсе, Тажикстандын кээ бир адамдарына шектүү дагы бир прокурорго демилге эмес, маалымат түшүптүр. Бирок бул Баткен окуясы боюнча эмес, бул деген ошо Ксинжан Китайдагы уйгурлар боюнча түшүптүр да. Бул дагы абдан кооптуу маселе, анткени ал жерде шек жаралып жатыптыр да. Ошо Тажикстан бийлиги Кытай менен чогуу кээ бир уйгурларды депортация кылып атат депчи. Эгерде ага дагы ачса, анда бул уже Тажикстандын кээ бир бийлик адамдарына каршы экинчи иш дагы болуп калышы мүмкүн да. Өзүңөр карап жаткандай эле, ошондуктан ошо соттун мүмкүнчүлүгү абдан көп. Азыркы учурда ошо жаңы прокурордун стратегиясына караша жараша негиз барбы же жокпу, толугу менен эгерде өз демилгеси менен ачса, анда бул абдан чоң, мен ойлойм, прецедент биздин регионго жаралмак да. Эми мен азыр канчалык сизди узак алып кетем билбейм. Эгер ошонто турган болсом, алдын ала кечирим сурайм, айтайын деген оюм ушул геосаясий алкак жана ушул жакта жайгашуу. Сиз жогоруда Грузия, Украина, Тажикстан мамлекеттерин айтып кеттиңиз. Мунун бардыгы мурдагы Советтер Союзунун өлкөлөрү. Ошурда чоң ушул кошунабыз дейли. Россия да мисалы курч жана чукул мүнөздөгү оппозициячыл маанайдагы саясатчылардын ортосунда бир дүйнөлүк деңгээлде бир тирешүүлөр болгонун көрүп жатабыз. Анан ушул сиз айтып жаткан
эл аралык кылмыш соту кандай айтсам кандай инструменттерди колдонуу менен жана кандай ыкмаларды колдонуу менен ошол постсоветтик өлкөлөрдөгү жана өзгөчө диктаторлук маанайдагы жашап келаткан өлкөлөрдүн жетекчилерин жана ошол бийликтин жогорку эшелондогу адамдарды тарта алат деген ой келет да. Канчалык мүмкүн? Абдан жакшы суроо. Анткени ошол эл аралык кылмыш соту пайда болгондо Римдик статуту абдан компромисстик документ болгон. Анткени ал жерде мисалы Россия болобу, Америка болобу, Китай болобу жана көбүнчөсү ошо постоянный член Совета безопасности болгон деп коелук да, алар ошо өз кызыкчылыктарын камтып кеткен да ошо Римдик статутта. Мисалга келсек, ошо көбүнчөсү Римдик статутту ратификация кылган эмес да. Ошол себептен мисалы Россиянын жарандары болобу, Китай же Америка аларды жоопко тартуу жокко эсе. Ушул механизм боюнча эгер гана ошо территориалдык юрисдикция менен башка мамлекетте ачылса, мисалы вот Грузия же болбосо Украина, бирок аларды жоопко тартуу дагы жокко эсе десек болот да. Ошондуктан алардын кандайдыр бир влияниясы чоң да. Мисал алып кетсек, Сирияны алалык дейлик да. Сирияда уже 10 жылдан ашык согуш болуп атат. Ал жерде аскердик согушу дагы бар, адамдарга каршы согуш дагы бар. Геноцид кичине шектүү. Бирок Сирия ратификация кылган эмес Римдик статутту. Бирок ошол ООНдун Совет безопасности аларда деген ушундай бир укугу бар да. Прокурорго жолдосо прокурор иш ача алат. Даже если ошо Сирия ратификация кылбаса деле. Бирок ал ишке ашпай жатат. Эмне себептен? Анткени ар дайым эле мисалы Америка өз резолюциясы менен келсек, Китай менен Россия блокировка кылат. Анткени алар Сириянын президентин колдойт да. Бирок Америка ошо Сириянын президенти ошо кылмыштарды жасап атат, аларды жоопко тартуу депчи. Өзүңөр көргөндөй эле ошо геосаясат боюнча дагы абдан катаал. Экинчи мисалга алсак, мына Афганистан боюнча дагы Фату бин Саадо өзүнүн демилгөөсү менен ачкан болчу. Ага деген шектүү болуп, даже Американын солдаттары түшкөн. Великобританиядагы солдаттары. Бирок Америка ошол убакта Фату бин Саадого, по-моему, Нью-Йоркко келерде виза бербей койгон да. Ошондой дагы механизмдерди колдонгон. Акырында бул иш акыры жылган жок да. Бул жерде дагы саясат ташып кетти десек болот. Бирок ар бир эле эл аралык механизмдин плюстары дагы минустары бар. Бирок менин оюмча биздин коомчулукка, эл аралык коомчулукка ушундай эл аралык кылмыш сотунун бар болгондугу дагы абдан чоң жетишкендик да. Ооба кемчиликтери бар. Бирок бул сот болбосо анда таптакыр эле жазасыздык боло бермек да. Адамзаттын жетишкендиги деп айтсак болот экен. Ооба, жетишкендиги да. Бирок ошондой укуктук түшүнүк боюнча. Бирок тилекке каршы ар деги эле эл аралык укук, менин оюмча ал жерде ар дайым эле ошо чоң өлкөлөр, кичи өлкөлөр менен салыштырмалуу алардын салмагы чоң. Башында эле ошо эл аралык укук жазылып кеткенде алардын кызыкчылыктары көбүрөөк болуп кеткен десек болот да. Согуштан кийинки болгон окуяларда. Ал дагы бар. Ошол себептен азыр эл аралык укукта мындай бир движение пайда болуп жатат. Бул отношение к международному праву стран третьего мира. Бул билбейм да, кыргызча айтканда болот. Бул деген алар дагы мисалы ошо инвестиция боюнча дагы азыр ошо кымтор боюнча жазылып жаткан эл аралык инвестициянын укугу боюнча албетте Кыргызстан ал ошо инвестицияда утат дегенге мен шектүүмүн. Анткени инвестициялык укуктар боюнча ошо инвесторлордун укуктары абдан колдонгон да. Бирок ушу движение айтып жатат да, ошо эл аралык инвестициялык укуктар эң башынан эле неоколониализмди жараткан депчи. Бирок эски. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде мен алар менен жаңы жүзү дейличи. Кандайдыр бир деңгээлде мен толугу менен кошулам буга. Бирок тилекке каршы биздин региондордо андай окумуштуулар жокко эсе да. Бул көпчүлүктө Африка жана Латинский Америка. Ошолор айтып келе жатат, толугу менен ушул укуктарды кайта жазыш керек депчи. Бирок азыр статус де юре да, популизмден алыс болуш керек. Азыр көпчүлүк айтып атпайбы, эгерде ошо кымторго каршы барсак биз утабыз депчи. Бирок азыр болуп жаткан укук боюнча
биз утабыз деп мен ойлобойм да. Анткени башынан эле жазылып кеткен ошондой укуктар. Бул системаны толугу менен биз ошо бардык ошо страны третьего мира биригип кайта жазбасак эле ошондой боло берет да. Бул албетте чоң иш. Көйгөй ооба. Өтө чоң маселе. Муну эми баягы анын түйүндө абдан көп тоскоолдуктар жатат. Мен азыр ошол геосаясатты, саясатты, укук таласын бир аз ырактап, сиздин жеке персонаңызга өтөйүн деп атам. Неге дегенде биз октябрь окуялардан бери сизди өзгөчө ошол саясий жана укуктук талаада берип жүргөн бааларыңыз менен көрүп жүрөбүз. Көп учурда дээрлик басымдуу учурларда расмий бийликтин кылган иш аракеттерине өзүңүздүн негиздемелериңизди мыйзамдарга бекитип, аргументтериңиз менен бышыктап келе жатасыз. Жана ошонун негизинде көптөгөн масса тарабынан делчи, массалык түрдө бир басымга дагы дуушар болдуңуз. Ал эми ошол басым жана анын ошо басымдын өңүтү делчи, басымдын картинасы сиз үчүн Тажикстан, Кыргызстан окуясынан кийин, ошол сиздер жөнөткөн маалым каттан кийин кандай болду жеке өзүңүзгө? Кандай өңүттө кетти, мындай ушул басым азайдыбы, колдоо болдубу? Жана сиз кайсы бир деңгээлде бир саясий максаттарыңыз барбы балким? Жок, баш айтып кетиш керек, эч кандай саясий максатым жок. Анткени саясаттан мен алысмын, бирок көп эле айтып жатат, мен уже саясаттамын депчи, бирок жок. Мен биринчи учурда юристмин, юрист катары калгым келет, ошо эксперт катары, жана ошо илимий изилдөөчү катары да, жана мугалим катары. Саясатка кирүү эч кандай максатым жок. Эмне себептен ошо октябрдан бери айтып келе жатабыз, анткени менин оюмча ошо эгерде Кыргызстан азыр биз мыйзамдуулукка жарандарды тартпасак, жоготуп кетебиз мамлекетибизди. Анткени ошол 30 жыл бою эмнегедир ушундай бир чакырыктар болбоптур да, келгиле мыйзамдуулукту туталык, келгиле конституцияны туталык депчи. Ошол себептен мен кандайдыр бир деңгээлде адамдардын мындай итиркейин деле түшүнөм да. Мыйзам, закон же конституцияны укса деле ой ал иштебейт депчи. Анткени чынында эле иштеген эмес да. Эмне себептен иштеген эмес? Анткени башынан эле биздин ошо атка минерлер эң башынан ошо конституция жана мыйзамдуулук боюнча өзүлөрүнүн түшүнүктөрү жокко эсе болгон да. Же туура эмес түшүнүк, же болбосо бир советтик түшүнүк бойдон эле калган да. Ал эми чыныгы ошо мыйзамдуулук, мыйзамдын үстөмдүүлүгү жана конституция бул биринчи ирет адамдар үчүн жазылат. Мамлекет адамдар үчүн курулган да, бул башкача эмес да. Ошол себептен азыр көпчүлүк юристтер ачык ошол мыйзамдуулук жана конституция боюнча айтып келе жатабыз. Анткени мен ойлойм, менин оюмча ошол жеке гана ошол мыйзамды тутутуу менен адамдарды бириктирип биз Кыргызстанды башка бир деңгээлге көтөрө алабыз да. Анткени биз ушул жылдар бою адамдар көбүнчө кандайдыр бир персоналардын алкагында чогулуп калышкан да. Бакиев болобу, Атамбаев болобу, анан Текебаев, анан Мадумаров депчи идея жок да. Азыр ошо чыныгы идея Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн сактап калчу идея менин оюмча бул ошол мыйзамдуулук да. Анткени мыйзам бул объективдүү нерсе. Бул деген адеп ахлак эмес, бул деген мораль эмес, жана башкадан, анткени алар субъективдүү. Ошондуктан ошо мыйзамдуулукка акцент жасап, чыныгы мыйзамдуулук жөн эле эмес да. Ошон мен өзүмдү ошо адвокация катары көрөм да, ошо мыйзамдуулукту тутуп, конституциянын чыныгы түшүнүгүн жана эл аралык укуктагы абдан азыр ошо Баткенде болуп аткан окуя дагы көрсөтүп кетти да. Биз канча жыл университетте эл аралык укукту беребиз да. Анан студенттер эле кээде сурайт, эмнеге биз уну окуп атабыз, мындай эле кереги жок да. Мына көрсөтпөдү Баткен окуясы. Бизде чынында эле эл аралык укук керек. Керектүү эле ошо механизмди биз деген укуктарыбызды коргогонго баардык шарттар бар. Ошону колдонушубуз керек да. Мына эң негизги менин максатым эмне себептен ошо октябрдан бери эч кандай саясат жок. Анткени көптөгөн саясий партиялар тарабынан түшкөн, келгиле шайлоого катышкыла, бирок андай максаттарым жок. Анткени мен ал жерде өзүмдү көрбөйм да. Все-таки мен больше ушу мыйзамдуулук жана конституцияны
адвокация катары көрөм да. Просветительская бул кыргызча асканда болуп калат. Агартуучулук. Ооба, агартуучулук. Агартуучулук патриотизм деп атасак болобу сиздин ичмердигибизде? Боюнча агартуучулук ошол укук боюнча да. Анткени эмнегедир ошо 30 жыл бою бизде андай чын мындай жакшы агартуу иштери жүрбөптүр да. Таптакыр терс көрүнүш, нигилизм, жек көрүү мындай сезимдер пайда болуптур да конституция жана укукка катары. Бирок аны деле түшүнсө болот. Анткени ошол сезимдердин баарын жараткан биздин саясатчылар да. Ошол укукту өзүнүн максатында колдонуп да. Бирок эч качан укук саясаттардын максатында колдонулбашы керек да. Элге кызмат кылыш керек. Анан баардык ошол юристтер дагы саясатчыларга кызмат кылып жүрүп алышпады. Даже мына конституциялык реформа болгондо кеңешмеге ким кирди да? Баягы юристтер акты кара деп, караны ак деп ошентип эле элди калпайтып атышты да, тилекке каршы. Чоң рахмат сизге, Сания. Абдан бир деталдуу, тыкыр бир далилдериңиз менен ишти баштаптырсыз. Эми баягы биз жалпы кыргыз эли үмүттөнөбүз. Ушул сиздин эл аралык кылмыш сотуна жөнөткөн маалыматыңыз аягына дейре чыгып, узак процесс болсо дагы акыры чети ошо биздин кайтыш болуп кеткен, улуттук трагедияга айланган ошол кыргыз-тажик конфликтинде баягы анык агрессорлордун жүзү ачылат деп ишенебиз. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Жана кайрадан күтөбүз ушул жерде. Чоң рахмат сизге. Саламатыңыз. Мамлекеттин бүтүндүүлүгү, жерибиздин бүтүндүгү бир гана мыйзам үстөмдүүлүгү менен жана укук талаасындагы үстөмдүүлүгүбүз менен мыйзамды сыйлоо менен башталат, уланат жана бекемделет деген оюн билдирет. Сания Токтогазиева, юридикалык илимдеринин доктору, конституциялык укук боюнча эксперт. Биз азыр сиздерге Эдуард Кубатов агабыздын эрдиктеринин уландысын көрсөтөлү. Мунусунда 3-серия серия, билесиздер, Кыргызстандын жараны, алгачкы кыргыз улутундагы жаран ушул Эверест мөңгүсүн багынтып келген. Ошол жактагы дневниктерден көз сүртүмдөр болсун. Көрөлү. Эверестти багынтуу Эдуард Кубатовдун күндөлүгү. Урматтуу достор, 3-чү чыгарылыш үчүн бир нече аудио билдирүү, 6-7 май күндөрү 3-чү лагерде бул чокуда 7200 метрде түнөө менен климатташтыруудан ийгиликтүү өттүм. Түндү 7200 метрде өткөргөндөн кийин биз кайрадан лагерге түштүк жана 9 май күнү биз биргелешип майрамды белгиледик. Совместное празднование 9 мая. Бизге 40 экспедициянын башчылары келишти. Биз чоң жаркын майрамды бардык альпинисттер менен бирге өткөрдүк. Вместе со всеми альпинистами. 9 майдан 14 майга чейин бизде бардык альпинисттер базалык лагерден 4000 метрге чейин түшүп, калыбына келтирүү мезгили болду. Бул шарттарда организм жакшы калыбына келет, кычкылтекке кыныгат. 2 күндүк аба ырайын изилдөөнүн негизинде Эвересттеги шарттар акыркы 9-10 күндөн бери эң начар. 20-21 майга аба ырайы жакшы жакка өзгөрүшү мүмкүн. Бул Эверест 7200 метрдеги лагерь. Бул Светловина. Бул Ухоце. Бул Нутсе чокусу. Ылдый жагында жымжырттык өрөөнү. Долина безмолвия или долина молчания. В горах Тоолордо бардыгы альпинисттен жана экспедицияны уюштуруудан көз каранды эмес. Ийгиликтин чоң бөлүгү аба ырайынан көз каранды. Эпидемия, пневмония, альпинисттер арасында ковид фактылары ушунун бардыгы албетте таасир этет. Бирок мен атымдан жогору карай кыймыл бул чоң позитивдүү кадам деп айткым келет. Биз азыр тоого баратабыз. навстречу горе Бороон учуруна чейин аба ырайы жакшы болот деп үмүттөнөбүз. Тоо бизге өйдө чыгып, ылдый түшкөнгө мүмкүнчүлүк берет деп үмүттөнөбүз. вся наша экспедиция Мен абдан тажрыйбалуу альпинист Григорий менен биринчи чакан топто баратам.
В первой малой группе вместе с очень опытным альпинистом Григорием Өнөктөшү менен чогуу бүтүндөй экспедициянын башында туруу мен үчүн сыймык. Биздин бүт экспедициябыздын ийгиликтүү көтөрүлүшү үчүн колдон келгендин бардыгын жасоого аракет кылабыз. восхождению всей нашей экспедиции. Албетте биз чексиз көйгөйлөрдөн, оорулардан, эпидемиялардан, катал аба ырайынан баарыбыз чарчадык. От тяжелой погоды, но Бирок, билесизби, очень позитивно. мен абдан позитивдүүмүн. Багынбаган адам максатына жетет деп ишенем. Только идущий, поэтому у меня Менде мүмкүнчүлүк бар. Ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай колдонгонго аракет кылам. Эгерде баары жакшы болуп, ийгиликке жетсем, 5, 6, 7 күндө байланышка чыгам. на связи и, возможно, Ошондо балким мен сиздер менен көтөрүлүш жөнүндө эң жакшы жаңылыктар жөнүндө кабарлайм. Ушундай болот деп үмүттөнөм. Карагылачы. Бул Эверест. Бул Светловина. Светловина. Бул Ухоце. Эверестти багынтуу. Эдуард Куатовдун күндөлүгү. Баштай берелик биз эфирде. Түз эфирдес. Дагы бир жолу кутман кеч, иш күнүн кечи. Биз бүгүн уламдан улам утур-утур ушу Баткен окуяларын талкуулап жатабыз. Себептегенде бул мындай окуялар эч качан кайталанбашы керек. Биз өзүбүздүн эл аралык укуктардагы, эл аралык укук талаасындагы Кыргызстандын орду боюнча сөздөштүк элек. Эми ошол Баткен эли, Баткен жери, Баткендин өткөндөгү, учурдагы жана келечектеги социалдык экономикалык акыбалы кандай болот? Мамлекет, өкмөт бул тарапта кандай иш аракеттер жүргүзүүдө? Бул боюнча бизге конокто Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Карамат Оробозу келип отурат. Рахмат келип бергениңизге дагы бир жолу. Убактыңызды таап бөлүп бергениңизге. Биринчиден, өзүңүз Баткенден болосуз. Биз бардыгыбыз ошол Баткен окуяларынан кийин жүрөгүбүз Баткенде соғып калды. Баарыбыз жалпы жумурай журт ошол Кыргызстан Баткенден башталат деген сөздү туу тутуп калдык. Бирок канткени менен дагы ошол жерде жашаган, ошол жерде болгон, ошол тамыры ошол жерден болгон адам өзгөчө бир сезимталдык менен карайт ушул маселелерге. Анын үстүнө сиздин депутаттык статусуңуз дагы бар. Учурда Баткендин социалдык экономикалык акыбалын турукташтыруу жана калыбына келтирүү жана Баткенге өзгөчө статус берүү боюнча бир жумушчу топ түзүлүптүр. Сиз анын мүчөсү экенсиз. Ушул багытта биринчи приоритеттик кандай маселелер каралып жатат жумуш тобуңуздарда? Саламатсыздарбы? Рахмат чоң. Ошол бизди чакырып, биздин ой пикирибизди угуп, ошо эл өкүлдөрүнөн жолугусаң, ким болбосун, ошо ой пикирине, элдин ой пикирине, үнүнө жеткире турган эл өкүлдөрү биз да. Ошондуктан бул багытта мен дагы бир топ маселелерди көтөрүп айткым келет. Себеби бизде бул эми чындыгында кечеги Баткен окуясы мурда дагы ушундай окуялар болуп турган, бирок кечеги абдан куш болду. Себеби кечегинде өлүм дагы көп, жабыркагандар да көп болду. Ошондуктан ошонун алдын алсак да болмок эле. Ошондуктан бир топ эле нараазычылыктардан көп болуп кетти да. Ошонун алдын алынбагандыктан. Ошон үчүн эми бул жерде ушу кетилген чыгымдарды ордуна коюу, албетте адам өлүмүн эч ким ордуна кое албайт дегилечи, бирок ушул нерсени кайталанбоонун алдын алуу боюнча эми өкмөт бизге мыйзам сунуштап атат. Ал эми сунуштаган мыйзамды талкуудан өткөрүп атабыз. Биз өзүбүз дагы бир топ сунуштарды берип атабыз. Ошондуктан ушул мыйзамды эми мыйзам кабыл алуу менен катар ошол жерде ичерide жашаган адамдардын дагы ошо кооптуу эмес аймактан ошо коопсуз аймакка айландыруу болуп эсептенет да. Ошондуктан бизде өкмөт азыр бүгүнкү күндө ошо Баткен облусунун өзгөчө статусу боюнча бир мыйзам сунуштап атат. Мындан сыртка дагы 3-4 мыйзам келип атат. Бул деген сөз Баткен областындагы ошо жергиликтүү жарандарды колгоо жаатында, менин оюмча, экономикалык абалын көтөрүү жаатында экономика министрлиги сунуштап атат бир топ мыйзамдарды. Бул мыйзам бизге сайтка эми бизге келет. Буюрса булар салык саясаттары боюнча. Ошондуктан мен негизинен айткым келет, бизде ушул чек арага өзүнүн эгемендүү болгонубузга уже канча жылдан өтүп кетти. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эми албетте 60-70% чек ара чечилип, бирок акырында ушундай учурга дуушар болгонубуз абдан жаман да. Себеби дегенде
Эми чегара качан чечилет? Качан ушу эки мамлекет экөө бир пикирге келгенде чечилет. А бирок бизде бүгүнкү күндө эки мамлекеттин кызыкчылыгы эки башкача. Кошуна мамлекеттер өзүнүн кызыкчылыгы, биздин мамлекет өзүнчө кызыкчылык. Себеби дегенде эки мамлекеттин ортосунда колдонулган жол бар. Эки мамлекеттин ортосунда, жарандардын ортосунда колдонулган аба бар, суу бар дегендей. Ошондуктан ресурс жайыт бар. Ошондуктан бизде мындай талаш тартыкчылар дайыма болот. Эгерде биздин кызыкчылыкта чечилип калса, ошо делимитация, демаркация, анда биздин кошуналарга абдан ооруп калат. Себеби булар жолдон бизге көз каранды болот, суудан көз каранды болот, жайыттан көз каранды болот. Ал эми алардын бизге берген сунуштарын берсе, колдоп койсок биз, анда биздин Лейлек району, Сүлүктүү шаары, биздин 3 айлык өкмөттөрү, Лейлектин айлык өкмөттөрү бардыгы анклавда калат. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул талаш айынан ушул кезге келип атат да. Эми мен эмне деп айтмак элем? Бул жерде биринчи кезекте биз ушул айрыкча чек ара жаатындагы биздин жарандарды ушу коопсуздук камсыз кылышыбыз керек. Биринчиlikte. Алар кетпеш керек. Мына бүгүнкү күндө Баткен областында билесиңер жумушчу орун жоктугунан бардык жаштардын көпчүлүгү, айрыкча кыз келиндердин көпчүлүгү миграцияда жүрүшөт. Ал эми биздин мына Аксайдан 73-74 жылы пайда болгон Ворукта 40 миң, 60 миңге уже элинин саны жетти. Бизде эми 40 миң, 47 деп атат. Тажикстан бизге кандай маалымат берип атат билбейбиз, муну көп да. Ал эми бизде Аксайда 2-3 миң халк болсо бүгүнкү күндө 1,5 миңге чейин жетпей, 1,5 миңге жетпей калат. Себеби дегенде баарыбызга берилип болгон бардыгы адам баласы өзүнүн балдарыны ошол коопсуз жерде сактагысы келет, жашаткысы келет. Ошондуктан мен ойлойм, биринчи кезекте анын үстүнө социалдык экономикалык абдан оор дегенде биринчиден жумушчу орун жок, экинчиден ал жерде үлүш жерлерде лекере сөтүктөн. Ал жердечи. Ошондуктан ал жерден акча табуу өтө кыйын. Кредит менен алектенишет, кредит таап, мына көрүп атасыңар кечегенде кредит таап, жоксо миграцияда жүрүп тапкан, салган үйлөрдүн баарын өрттөп кетишти. Абдан оор. Ошондуктан бизде мамлекет канча жолу биз палатадан айттык, бизде мамлекет сөз түрдө биринчи чек араны бекемдеш керек. Себеби бизде мамлекет үчүн чек аранын бекемдиги өлкөнүн бүтүндүгүдөн артык маанилүү иш болбош керек да. Ошондуктан бизде бюджетибизден маселе көтөрүп кечеде айтып аттык. Ушу 1 жылдык жок дегенде капиталдык куруштар беренесиндеги 3-4 миллиард акчаны бөлүп койбойсуңар, чек араны бир жолу бекемдеп алалы деп. Чек араны бекемдөөдөн мурда биз ошо чек арадагы бош жерлердин бардыгын трансформациядан өткөрүшүбүз керек. Трансформацияда өткөрбөйүнчө ал жерде эч ким эч кандай курулуш кура албайт. Ошондуктан элдерге да тамарка берилген эмес, үйлөрү жок, жайлары жок дегендей. Ошондуктан эгерде ал жерге жумушчу орунду түзүп берсек, бир эле баткендиктер эле эмес, ал жерге бүт Кыргызстан боюнча керек болсо сиздин убагында Россиядан, бизде орустар, Украинадан да келиштишкен. Эгерде ушун жакшы завод, фабрикалар болсо. Ошондуктан мына кече окуяда көрдүк, бизде Кыргызстанда биздин кыргыздын жигиттеринин ушунчалык эр жүрөк, патриот экени сезилди. Себеби дегенде эч кимиси бизде бөлүнгөн жок. Баткен ал бул дегендей бардыгы Кыргызстан үчүн, жана өзүң айтып кеттиң, Баткен менин мекеним деген мааниде жаштардын көпчүлүгү барышты. Как раз мен 29-30 күндөр Баткенде болдум. Военкоматтын, обл администрациясынын алдында толтура жаштар болуп кетти. Биз чек арабызды бербейбиз деп. Бул биздин жаштардын ушундай сезим мени абдан кубандырды. Бул деген сөз. Демек мен түшүнүп атам, демек бул жерде түндүк түштүк бөлүнгөн бул саясатчылар деле экен. Атак биздин элибизде андай бөлүнүүчүлүк жок экен. Ошондуктан мен ойлоймун, биринчи кезекте ошо чек араны бекемдөөдө жумушчу орун менен камсыз кылышыбыз керек. Ошол жерге эгерде трансформациядан өткөрсө жерде жеке ишкерлерге ушу курулушту кылуу үчүн арзандатылган кредит беришибиз керек. Субсидиялар. Эгерде жеке ишчилер жумушчу орун кылса, анда аны салыктан кыскартыш керек. Эч мамлекет кыла албаган жумушчу орун кылат атпайбы? Же болбосо переработка кыла турган, же болбосо аялдарга швейный кичине сектор болсо дагы өтө төмөн пайызда судаларды бериш керек. Ал эми ошол менин илгертеден жашаган жерим, мен кетпейм, мен ушул жерге там салып жашайм дегендер болсо, анда мамлекет пайызы жок судаларды бериш керек. Ошону менен катар ал жакта адистиктер да жетпейт да. Көбүнчө жана бүгүн да патадан көтөрдүк го. Акушерка жетпейт, инфекционный врачтар жетпейт, даже медсестралар жетпейт, хирург жетишпейт. Область боюнча бир гана педиатр бар экен өзүчө. Инфекционистер бирөө гана бар. Ошондуктан эгерде биз адистиктер ал жака барыш үчүн анда аларды кызыктыруучу бир программа болуш керек. Ал деген сөз
Ошо алардыкын дагы военныйларда эле бизе военныйлардыкы 1,5 жылы кетип атат да. Годуна 2 эмес, 1,5 жыл кетет. Ал эми башка чегараларда Кыргызстан ал жерде годуна 2 кеткен. Ошондуктан Баткенде өтө куш турган абалынан пайдаланып, ошо милиция кызматкерлери болобу, чегара кызматкерлери болобу, же болбосо ошо куш турган жерде иштеген бардык мамлекеттик кызматкерлердикини годуна 2 деп 1 жыл 2 жылга кетиш керек. Ошондо да кызык болот. Экинчиден ар биринен ушу алар да жашагандан кийин чегарачыда. Ошондуктан аларга дагы эле компенсация төлөп бериш керек, эле ар бир эмгек акыларына 50% кошуп бериш керек. Мындан сырткары ал жерде бизе госипотеканын күчү менен илгеркидей, мурдакыдай мамлекеттик баягы дом учитель дегенде болчу. Ошондор мамлекеттик кызмат үйлөрү салыш керек. Ошондо эгерде бизе барган адистер ошол жерде иштесе, кызыгуу пайда болсо, эмгек акысына кошулса, алар салык төлөбөсө, азыр бизе келаткан мыйзамда 4 түрдүү салыктан кыскартылат дейт. Ошондо бизе кызыгуу пайда болсо, анда аларды үй менен камсыз кылыш керек. Эгерде ошол үйдө Баткенге барып иштеп туруп, 15-20 жыл Баткенде иштесе, анда ошол үйдө менчиктештип алганга укук берип коюш керек. Ал эми анча жыл иштеп экенсе укук бербеш керек. Ошону менен катар бизе адистер барбаган көбүнчө маселе көтөрөбүз, болбосо жергиликтүү кадрларды окуткуладаган жогорку окуу жайларына буга чейин көтөрүп келгенбиз. Бирок билим деңгээли бирдей болуш керек деген. Эми билим деңгээли бирдей болуп, бирдей балдык система болуш болсо, анда бардык жетим мектептердин шарты бирдей болуш керек. Ал Баткендеги чегарадагы мектептерде көбүнчө эч кандай типтөө эмес мектептер абдан көп да авариялык абалдагы ылай менен бүткөн мектептер. Ал жерде болсо буржуйка печкелер бар, интернет деген жок, эч кандай спорт залы жок, ашканасы жок, актовый залы жок деген. Жолсун кружоктордо турган жери жок, компьютерный класстары жок. Анан кийин келип эле ошол ОЭТ жалпы тестте бардыгы бирдей болсун деген шарт. Ошондуктан мен айткым келет, ошол шарт эсепке алып, ушу паровой балды 90га түшүрүп берсе Баткенден депчи. Мындан сырткары ушул Баткенден окугандардын көпчүлүгү контрактка өтүп, контрактын төлөй албай кетип калгандары да бар. Себеби жегенде доход жок да. Ошол контрактын төлөш үчүн Россияга барышат энесичи. Ошондуктан ошол контрактка жеңилдик берсе, же болбосо бюджеттен окуса. Болбосо Баткен 1000 чакырым алыста турат. Ошол Баткенден келип Ошко окуйт, Бишкек окуйт. Андан көрө Баткен өзүндө жогорку окуу жайларын, же болбосо орто окуу жайларын, же болбосо аскер кызматындагылардын милицейский школа деген, военный училище дегендердин, горный техникум дегендер, ошолордун бардык филиалдарын Баткенге ачыш керек. Ошол жакта окутуш керек да. Анан ошондо биздин жаштарыбыз, например, действительно жүрөгүндө жаны бар, мен чегараны кайтарам, болбосо ошол жерде иштейм дегендер бар, ошол жерден окуп, ошол жерден калса боло берет. Ошондуктан мен айткым келет, бул нерсенин бардыгы акча, каржыны талап кылат. Ошондо биздин өлкөбүз өзүбүздүн өлкө үчүн, өлкөнүн бүтүгү үчүн акчаны аябастан бериш керек. Түшүнүктүү. Абдан тыкыр жооп бердиңиз. Аз жарнамалык блок болсун. Конокто Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Карамат Торозова Баткен маселеси боюнча бул ирет биз социалдык-экономикалык акыбалы, Баткендин учуру жана келечекке ушул регионго кандай өкмөт тарабынан колдоо жана өнүгүү стратегиясы кандай болуш керек боюнча ушул жалпы баасын жана көз карашын билдирип жатат. Жарнамалык блок, андан соң кайрадан студияга кайтып келебиз. Алыстамай жок. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрадан түз эфирге кайтып келелик. Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Торозова Баткен маселесинин социалдык-экономикалык акыбалы жана ошол боюнча түзүлгөн жумушчу топтун алдына койгон пландары жана кадамдары тууралуу айтып берүүдө. Мен сизден бир эл катары эле сурайынчы, ушул өзгөчө статус дегенди эле көп эле угабыз да, өзгөчө статус берилиш керек жанагындай. Мунусунда анык эле болуп калды окшойт, баягы бериле тургандыгын. Бул өзгөчө статус деген эмнени туюндурат ичине? Кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет? Менин коллегаларым, мен дагы ошо өзгөчө эмне деген статус берип атасыңар дегенде жакшы жооп бере алып айтат да, инициативалар өкмөт өзүчө. Себеби дегенде алар айтып атышат, өзгөчө статус дегенде ошо мыйзамдын өзүндө губернатордун полномочиясын көбөйтүүнү айтып атышат да. Демек ал деген мурда эми областтык структуралардын бардыгы эмеге негизи бул жактан чечилет да. Азыр райондук структуралар, шаардык структуралар ошонун бардыгын кадрларын өзү чечип, өзү коюп, аны менен эле чегара чечилип калбайт да. Өзгөчө статус дегенден кийин эгерде губернаторго өзгөчө статус берсе, анда губернатор на уровне вице-премьер-министр болуш керек. Ал ошо керектүү адамдарды Бишкектен чакырып иштеткенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Если губернатор болсо. Ал эми Баткен облусунун өзгөчө статус болчу, анда Баткен облусуна же шаарына башкача статус бериш керек. Маселен, бизде кошуна Казакстандан чегара аймактарында 30дан ашык аскер шаарчалары бар.
Ал аскер шаршасы деген сөз ал жердің бардығы мамлекеттің қорғауысында. Мамлекеттің қамқорлығында. Ал жер дегеннің бардығы коммуналдық суға созу башқасы ол бардығы мамлекет төлейді. Ал эми элдерде салық балықтамадан бошотулган. Ошондон биз ошондо куш турган жерлердин бардыгына бизде дагы ошондой статус беребиз, аскер шарша сылыш керек. Айрыкча арка жакты, Бүргөндү зонасын Өзбекстандан, биздин Аксай зонасына. Бул деген сөз 3 өкмөттү бириксе 70-тен 100дөн ашып кетет адамдардын саны. Андан кийин ошону аскер шаршасы кылып туруп бизде жанагы военный техникалар менен частада апарып коюп койсок болот. Мындан сырткары биз ошол чек арага жакын жерлерде бизде административный орган жок да. Алыс. Например, кече көрдүңөр арка зонасына бизге жеткиче адамдар угуп жеткиче канчасы кырылып калды. Мына Бүргөндү зонасында деле ошондой 60, 70, 80, 90 километр. Ал эми ал жерлерде бир борбор болуш керек да. Или райондун борбору болуш керек, башка болуш керек. Ошондуктан мен өзүмдүн сунушумду берип атам. Самаркандек Аксай, Рават 3 айлык өкмөтү. Райондун борборун которбайлы ошол жака депчи. Себеби дегенде Баткендин шаарынын ичинде областной өзү обладминистрация шаар, анан райадминистрация бардыгы бир жерде чечкен маселе көйгөй бир эле. Ал эми ошол эле мезгилде ошо четтерден чыккан жанагындай кооптуу окуялар болгондо бардыгы тең бирдей ошол жака барып ошондой болот. Ошондуктан мен айткым келет, ошол өзүнчө бир административный орган болуш керек депчи. Эми мындан сырткары мына айта алам. Мына ооруканалардын айынан Баткен облус болгондон бери райондук больница атын эле облустук больница кылып койгон. Койкасы, бюджети, эчтеңкеси саны көтөрүлгөн эмес. Айтып келип атабыз, бир эч ким маани берген жок. Фомстан да суроо берип атабыз. Бүгүнкү күндө ошо областной больница куруу үчүн 4,5 гектар жер бөлүнгөн. Себеби мына көрүп атабыз, бүгүнкү күнгө чейин деле область болгондон кийин элдин саны көтөрүлүп, ал жерде канча частар барды, канча армия барды. Уже бизде 207 эле орун бар койка. Уже жетпейт да. Ошондуктан бизде көбүнчө больнойлордун көбү Ошко барат, Жалал-Абадка барат, Бишкекке келет, Кызылкайга келет дегендейчи. Ал эми кечээкинде окуяда экстренный тез жардам берүүгө дагы больницалардын орун болбой калды. Ошондуктан бизде ошондой эгерде ошондой административный органдын борборун кылса, например, арка зонасында, мына Кулунду, Жаңы жер, арка 1, арка 2 дегендерде бир шаарча болсо, ошол жерге бир 100 койкалуу болсо дагы хирургия, травматология, роддом менен бир кичинекей болсо больница салыш керек да. Эми ал жактан бул жакка ташып 90 км элестеткиле да. Ал эми ошол менен катар мына Бүргөндү зонасында дагы чоң бир больница салыш керек. Ошондой эле биздин мына жана эме зонасы. Ошондуктан мен айткым келет, бизде өзү программада дайыма айтып келебиз, аймактык реформа депти, ирилештирүү депчи. Ошону батыраак жасашыбыз керек да, аны жасабасак болбойт. Ал эми ошо менен катар статус дегенде мен ошону айтып келип атам. Мына Казакстандан бир да чек ара боюнча чыкпайт. Аны биз маселе көтөргөндөн кийин Казакстандан да үн чыкты. Биз ошо чек араны тактоо жана чек араны кайтаруу боюнча биз жардам берүүгө Кыргызстанга даярбыз депчи. Чындыгында келгенде бардык уже чек арадагы аскер шаршалары Казакстанда ведомстволорго бекилиптир. Например, Баткендин арка жагындагысы МЧСке карайт деп болсо, Бүргөндү зонасындагы чек ара кызматына карайт, дагы бирөөсү дагы бир органга карайт. Ошол менен катар жергиликтүү организацияларга карап бекитип берген. Кажаганча. Ошондуктан бул эгерде аскер шаршасын кылып, военизированный кылып, мамлекеттин илгери гособеспечение дегенде болсо, анда мындай коопсуз абал туулат. Себеби дегенде мына өткөндө президенттик исиле барды, Садыр Нуркожоевич бардыгы барып атышканда элдер айтып атышат, туура элечи. Себеби бизге алтындан забор сасаң да биз бул жерде жашоодон коркобуз депчи. Ошондуктан алардын коркпой турган жашаш үчүн ал жерге биз целый действительно. Себеби бул деген мен айткан сөзүм эми дайыма эле ал жерде согуш болот деген сөздөн алысмын. Biz ömür boyu ошол кошуна менен жашайбыз деген сөз. Ömür boyu ошол сууду талашып жашайбыз. Ömür boyu абаны талашып жашайбыз. Ömür boyu жайытты талашып жашайбыз. Ömür boyu жолду талашып жашайбыз. Талашпайын десең да чыгат экен. Бул бута ойдон чыгат экен андай нерсечи. Ошо кеңейип кетет экен. Ошондуктан алдын алып ошондой шарттарды түзүп беришибиз керек да. Мындай кылбаса болбойт. Мындан сырткары бизде дагы адистерди бекиткенде жана ротация дегендер макул эми мен колдойм. Бир жерден бир жерге барганда албетте тааныш билиш болбойт. А бирок Баткенге пока ошол делимитация демаркация бүткүчөктү же болбосо ошол жердин шартын билген кадрлардан коюп турган оңго деп ойлойм да. Себеби дегенде Баткенде абдан жакшы кадрларыбыз бар. Ошо кошуналардын тилин дагы билет. Даже ошол Тажикстандан бизге көчүп келгендер бар да окуп туруп чык, биздин кыргыздар бар. Алар тажик тилин абдан жакшы
сүйлөйт, даже алардын географиясын билет. Ошондой адамдардан биз ошол чече турган жерлерде же комиссияга, же райондук деңгээлде, же областтык деңгээлде, же болбосо керек болсо элчилик кылып койсо деле болот Тажикстангачы. Ошондо алардын более эффективдүүлүгү жакшы болот эле деген ойдо. Бир канча жолу айттык, бул нерсени өкмөт деле ойлонор эми. Сөйдөгөндө мындай кылбасак, жаңы болгон адам ал жакты билип ичет эткиче уже өтүп кетет күндөрчө. Ал эми бизе билесиңер, жана 4 водохранилище суу сактагыч бирөө эле бар. Ага Ак суу дарыясынан келип куюлат. Ошо Ак суу дарыясынан келип куюлганда, ошо жана Головнойдун атыш башталбады беле? Ошо Головнойдун астынан каналдар бар. Ошондон ошого окшогон дайыма бир чыр чыкканга себеп болгон жерлерди биз мамлекеттик коргоого алышыбыз керек. Сиз жана Головной деп калдыңыз. Мен кайсы бир булактардан уктум, ушул тажик-кыргыз жанжалы келип башталып кете турган болсо дагы ушу Головнойдон башталат деп бир канча жолу бир көптөгөн ушул жылдар бою сигналдар кетип атыптыр эле. Анан менин сурай турганым мындай, учурда деги эле бийлик институттарына элдин ишеними чындап жукарган сиз да байкап турасыз. Анын катарында ушул сиз мүчө болгон сыяктуу комиссиялардын ишмердүүлүгү кайсы бир деңгээлде өзүнүн отчеттуулугу болуш керекпи, ачыктык менен болуш керекпи, кандай деп ойлойсуз? Себеп дегенде ошол эле демаркация комиссиясынын улам мүчөлөрү алмашат, баягы эле сөз, баягы эле жыйынтык, оор маселе. Аны деле биз түшүнүп турабыз. Бул жака көп меймандар келип айтып кеткен, мисалы Тохон Мамытов деле бүт билет экен да, кандай каякта андай маселе экенчи. Этап менен чечебиз деп атышат, бирок ошол комиссиялардын кылган ишмердүүлүгү канткен элдин ишеничине мындай да. Бизе чындыгында келгенде бизе комиссияга албетте бул өкмөттөр аралык комиссияга адистерди көп киргизишкен. Эми негизи чыныгы адистерди да. Бирок чыныгы адистерден көпчүлүгү ушу билбеген адистерден бар да. Себеби дегенде билген адис жана Искандар Курманбай деген ал жумуштан бошоп кеткен, саясий чечим мененчи. Себеби дегенде элдин көпчүлүк наразычылыгы элдин ою пикирине мамлекет эске албай атат деп наразычы. Себеби дегенде элдер билет да, мына жана Головной деген жерде деп айтып атпайсызбы? Ал жер өзү кыргыздын эле жери 100% эле. Кече ушу 17-18 жылга чейин Головнойдогу талаш тартыш эчтеңке болгон эмес. Андай маселе козголгон эмес. Бирок Головнойдон чындыгында Тажикстанга да суу бөлүнөт, бизге да суу бөлүнөт. Анан кийин ал жака кээде көп бөлүнүп, бизге кээде аз бөлүнүп калат. Андан сырткары Головнойдон эмеге чейин 4 суу сактагычына чейинки канал, жанагы биздин бир жарандын үйүнү өрттөп, анан кийин Россиядан кармап атышпайбы, жанагынча. Ошонун үйүнү эмне үчүн өттөйт? Бир эле үй болгону. Ошол үй турган жер кичинекей эле жер. Бирок кирип кетсе, ал стратегический каналга чыгып кетет да ал жерденчи. Алардын кийингиси жакшы да бул. Ошондуктан ал каналдан ансыз эле бизде нараачылык көбү өзү келишим боюнча канча куб суу бериш керек, канча жерден өтүш керек. Биз ал жерде эми элдин нараачылыгы келишим бузулуп, көп жерлерден мыйзамсыз берилген суулардан да чыгып атышат. Биздечи. Мындан сырткары азыр эми дагы эми бизе комиссия иштеп бүтүп, комиссия чечимге келгенден кийин эл алардан талап кылып атышат. Бизге ачыгын айтып бересиң депчи. Эми ачыгын кээде айта албайт, себеби бул деген купия сыргаттар айта албайт. Кээде биздин кошуна мамлекеттер менен кайта сүйлөшүүгө барганда тескери таасир берип койт деп айта албайт. Биздин бийлик ошону айта албаган сайын биздин жашаган элдердин ортосунда бүдөңүк пайда болуп атат. Эмне үчүн булар эмнеге кол коюп койду деген маанидечи. Ошондуктан эгерде ал нерсени айтса, элдин арасынан көрүп атасыңар бизде соц тармактар көп экен, андай нерсе чыкканда, может быть биз кошуналар менен кийинки сүйлөшүүгө барганда, может бул нерсе бизге тескери таасир этеби дегенмен. Бирок мен айткым келет, бул жерде биздин жалпы жашаган элдин пикирин эсепке алыш керек комиссия. Же болбосо комиссиянын ичине, мисалы үчүн Маматай Балаев окшогон ушу билген адамдардан комиссияга мүчө кылып киргизиш керек. Ошондо эл деген мындай толук кандуу ишеним болот да. Алар да суруштап атат, бизден бирөө кирсин депчи. Себеби биз өмүр бою биз жашайбыз, биз билебиз деп. Себеби өзүңөр билесиңер, айтып жүрүшөт, Дадахан Мадымаров берген 275 метр жер дейт. Алар чындыгында ал жерде Сапарбай деген раис иштеп жүргөн. Ал жер өзү Кыргызстанды пайдаланган. Ал жерде эми бизге ратификацияга келген эмес жогуш кеше. Адахандын деңгээлде кол коюлган, бирок эми бизди кошулар ошондо өкмөт катары кабыл алдат да.
Ошондуктан ал жерде кол коюлгандан кийин келип уже сос объектилерди куруп, жайланып, үйлөрдү салып кирип алган. Аларды чыгаруу үчүн билбейм кандай деңгээлде болот. Ошондуктан бардык нерсеге кол коердун алдында ойлонуп, сурап билип коюш керек. Азыр дагы жабыркечтүү көп нерсе маселени карайбыз. Ушундай сунуштарыбызды айтып атабыз. Биз кол коердун алдына ойлонуп кол койгула. 275 метр канча көйгөй туудурду. Андан башка дагы бизде ар бир вице-премьердин ошондой бирден ошондой протоколдор бар. Бизде жогорку кечки ратификацияны өткөн эмес. Эмне үчүн Ошолордун бардыгы билбейм негедир. Ошолордун бардыгы шу күнгө чейин көйгөй алып келип атат да. Азыр дагы ошол эмени протоколдорду коюлган протоколду алып кел десек алып келишпейт. Себеби дегенде өзү мыйзамды өзү алып келип, бардык точканы жогорку кеңеш коюш керек, чекиттичи бизге келиш керек. Азыр эми ошондой суроо бергенде ошо комиссиянын төрагасы катары Камчы Кыдыршаевдан башка дагы айтат, биз бардык ошо делимитация жер чегараны чечүүдөгү биринчи стадиясында жүрөбүз. Толуктап бүтөйүк, анан кийин силерге алып барабыз деген мааниде келип атат да. Эми алар толуктап бүткөндөн кийин чындыгына биринчи эле сүйлөшүү да алчы. А бирок биринчи сүйлөшүүдөгү кол коюудун акыры кандай болот экен мен билем. Ошондуктан мен ойлогум келет. Бардык нерсе кылдатып менен мамиле кылбасак, абдан оор да чегара маселеси. Негизи ушу чегара маселесин чечүүдө ушундай социалдык экономикалык программаларды ишке ашырууда акыркы жана бир толук кандуу жоопкерчилик кимде болуш керек деп ойлойсуз? Албетте мына ошо сиздин оюңуз кандай? Эми мындай да, чегараны кайтаруу чегара кызматында болуш керек, жоопкерчилиги. Чегара кызматы кайтарыш керек чегара. Алардын түздөн түз милдет болуп эсептелинет. Ал эми делимитация, демаркация ишини бүтөрүү, делимитация демаркация комиссиянын төрагасы менен ошол комиссияда болуш керек. Ал эми элдерди социалдык экономикалык абалын жакшыртуу, аларга условия түзүп берүү бул биздин министрлер комитетинде болуш керек. Ал эми ошо жергиликтүү элдерден менен иштөө, аларга түшүндүү иштерди жүргүзүү, шартын жүргүзүү бул жергиликтүү бийликке туш керек. Ар биринин өзүндүгү тиешелүү ыйгарым укуктары бар. Эми ошол баткен маселеси ушунчалык улам эле жүрөктү өйкөйт. Сиз мына ички сырткы миграция боюнча айтып калдыңыз. Негизи ошо өзүңүз ошо баткенден болосуз. Элдин маанайы кандай? Ошо эл тууралуу сулайынчы сен. Элдин маанайы кечээки окуядан кийин абдан оор. Себеби бизде элдер маселен мен айтып келип жүрөм го 86-жылдан бери бул. Сиздин убагынан бери бул нерсечи. Ошол 86-жылкы төрөлгөн балдар азыр 34-35ке кирип бала чакалуу үй бүлөлүү болду. Чындыгында келгенде эми мен андай маалыматтан алысмын. Кечээ күнү бир форум болду. Ошол форумда ошол жерге катышкан жергиликтүү кеңештин депутат айымдарынан сөз чыгып атат. Бизде эркектердин жашоо демеси абдан төмөн болуп кетти, 60ка жетпей калып атат деп. Бул дегендин бардыгы ошо нервный психологический эмеден таасир болуп атат. Ошондуктан дагы сунуш берип атабыз. Ал жерде уже албетте Баткен району боюнча полный деген жерибиз жок. Ошо өтө куш турган жерлердеги аялдарды өзгөчө куш деген статус берип туруп, ошол жердеги аймактагылардын эркектердин пенсиясын 55 жаштан, аялдарды 50 жаштан кылбасак болбойт деп. Мындан сырткары аларды бат ушу психологиялык нервтимди текшерүүдөн өткөрүп туруш керек. Себеби дегенде өзүң элестетсең түнү менен маселен түнү менен уктай албайт да. Маселен азыр үйдөн, мисалы үчүн шаарда балдар мектептен чыгып келбей калса, шаардыктар ойлошу мүмкүн, бир жерде компьютерный игровой центрге кирип кетти, эми качан келет деп. А бизде ата-энелер өнтүп ойлобойт да. Жоголуп кетсе, аларда уже башка нерсе пайда болот. Себеби дегенде практикада болгон, бизде ошол айылдан арылап өткөн убакта биздин жаш балдар дагы жоголуп, мына жакында эле жоголуп кетип, алып кетип, кийин алып, кээ бирин вообще жоголуп кеткендер да бар. Жаш балдарыбыз мурда Чарку деген айылдан бир жагына келип, нар жагынан чыкпай калган учурлар болгон. Ошондуктан каналды бойлотуу көз карандысыз жолду атамбаевдин курулган. Ошондуктан бизде түнү менен деле жатканда кичинекей эле бир нерсе тарс деп жарылганда деле бизде ушундай коркуу сезим пайда болуп калгандай чочуп кетет. Себеби азыр ошол мына кечээ күнү ошо форум өткөргөндө ошо аялдар менен сүйлөшкөндө дагы мындай билинип турат, чтобы аялдар кайра түшүндүрүп айтып атышат да, мындай бизде модераторлорчу, давайте жалобаңарды токтоткула. Бизде только ошол силердин абалыңар жакшы, эмне кылыш керек, эмне талап кыласың дегенде эле сразу эле байкуштар жалобун баштайт. Бардыгы ушу арызданып бизде кыйналып атабыз. Себеби дегенде алар өмүр бою ошол жерде жашайт. Мен айткым келет, ошол уккан бир бөлөк, барып көргөн бир бөлөк. Ошо кыйынчылык жашап туйганын айырмасы башка да. Ошондуктан алардын ошо бизде жаштар чыгып айтып, жаштар чыкканда өткөн жылдар билесиңер да канчасын суракка алып атты. 274 адамды суракка алды.
Көкташтачы. Канчасын камады. А биздин орган ошо кылганы мен туура эмес деп баалайм. Себеби дегенде биздин жаштардын патриоттук сезимин сындырып, коркутуп үргүткөндө болбойт да. Наоборот, алардын ошондой ой пикирин угуп, биз ошо жер маселесин чечүүдө, башканы чечүүдө алды биз пайдалансак, может быть, алардын ой пикири биздин маселени тезирээк чечкенге көмөк көрсөтөт эле. Может быть, Кыргызстандын тарыхын өзгөртүүнө көмөк көрсөтөт. Себеби алар айтып коет го, кыйынчылыкта жашаган адамдын ийгилиги бар артында депчи. Ошондуктан менимче ошол биз ошондой коркутуукту токтотуп туруп, ошол айрыкча мына биздин аткаруу бийлиги бар белдер менен чогулуп туруп, ошолор менен үйрөтүп, мына мамлекеттик эмгичимди өткөрүп атпайбы, семинар ошондой эркин коюп туруп угуш керек аларды. Эмне деген ойлорду айтат жашагандарчы. Анан ошондон жыйынтык чыгарыш керек. Сөйдөгөндө мынтип эле бөлөк-бөлөк боло берип эле, же болбосо коркутуп эле каршы сүйлөп, суроо бергенде сен эмне суроо өтөсүң деген туура эмес, менимчечи. Биз бардыгыбыз мекен бардыгыбыздыкы, чек ара бардыгыбыздыкы мекен, ошондуктан мен ойлоймун, мындай нерсени чечүүдө бизде бардык ошо нерсе ошо активдик менен чечилиш керек да. Тездик менен жанагы, тездик менен комплекстүү түрдө. Тездетпесе болбойт. Мындан сырткары мен дагы бир нерсени айткым келет да. Кээде отуруп ошол азыр бүгүнкү күндө мындай сөз жүрүп атпайбы? Эми биз аларды бар жоктон кысып атабыз деген мааниде. Мисалы үчүн тосуп койдук, товарларды өткөрбөй койдук. Биз эми кошуна менен качанга чейин ошондой абалда жашайбыз? Biz мындайча кылып жашоодан көрө кайрадан наоборот Кыргызда жакшы макал бар. Албетте, мындай чыгым болгон, мындай өлүм болгондо да кечирүү абдан кыйын. Но кайта келечек үчүн, будущий үчүн кээде айтат го, таш менен урган таш менен ур деп. Биздин бир башка идеологиялык нукка да өтүшүбүз керек. Ошондуктан мен бүгүн ар кандай маселелерди көтөрүп, ошол жерге келгенде айта албай калдым. Себеби bizde oblastlarda şu dünyaya tanılgan köçmenler oyunlar болот атпайбы? Кыргыздын аябай маданиятын жогору баалаган, Кыргыздын күчтүү жигиттерин баалаган, ошондой нерсени кезек Ош областында, башка област болсо дагы быйылкысыны ушу Баткенде эле өткөрсөбү деген ойдочу. Себеби бизде ошондой чоң стадиондорду бүтүрүп, ипподромдорду бүтүрүп, ошондой кылып, кошуналарды чакырып, биздин ушу чебер, ат минген чеберлерди көрсөтүп, биздин палвандарды барып көрсөтүп, негедир биз маданият жагынан болсо дагы биз кошуналар менен, например, любой адам өзү үйүнүн жанындагы кошуна менен неме кылганда чайлашып, жакшы мамиле кылып, жумшартып анан сүйлөшөт. Негедир ошол методко да өтүшүбүз керекпи дейм, нык мага дагынчы. Себеби мындай нерсе кылбасак, ушу эки өлкөнүн ортосунда же болбосо бир чоң достук фестивалдарды мен комсомолдо жүргөндө фестиваль молодежи Средней Азии Казакстан деп биринчи, экинчи фестиваль өткөн. Ошол может үчүнчү фестивалына. Фестиваль молодежи Средней Азии Казакстан деп. Ошолдо 5 күн эми 3 күн өткөн, бир күн келет саяз, бир күн атеист деп. Ошо 3 күн Өзбекстанда бир күн, Кыргызстанда бир күн, Тажикстанда бир күн өтүлгөн да. Ошондой нерсени өткөрүп койсок, жакшы болобу деген ойдо. Ошондой нерселер менен дагы барышыбыз керек да. Себеби дегенде биз эгерде мындай барбасак, бизден жаш өскүрүп кеткен балдарыбыз, жаш балдар, мектеп жашындагы балдар, бала бакчасындагы балдардын мынау жагында биздин кошуналар душман катары калбаш керек да. Өчөркөн. Ошондуктан мен ойлоймун, биз ушу идеологияны башка жакка буруп койсок да макул, эми орган өзүнүн ишин жасай берсин, чек ара кызматы өзүнүн ишин жасасын, бул башка жол менен эле барышыбыз керек да. Чоң рахмат сизге, Карамат эже. Дей берейинчи, бизге ушундай. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Карамат Орозова Баткендин келечеги боюнча өзүнүн ой пикирин билдирди. Рахмат, келип туруңуз бизге. Биздин меймандыбыз үчүн ар дайым ачык. Биз эфирди уланталы, дүйнөдөгү эң таза өлкөлөр кайсылар жана ал тазалык кандай жол менен жетишилген экен сиздер менен биргеликте көз салалы. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Өзү бир мамлекеттин күнүмдүк турмушу, күнүмдүк жашоосу деги эле мындай аяктан тизеге тизелеп тикке туруп кетүүсү бул көптөгөн көзгө көрүнбөгөн көптөгөн элементтердин бир курамы. Анын катарында Кыргызстандын экономикасы, анын катарында энергосектор, жалпы ушул эки маселе боюнча бизде экономика боюнча эксперт Адилет Маматов келип отурат. Саламатсызбы? Кош келипсиз, Адилет мырза. Рахмат убакыт таап келип бергениңизге. Биринчиден, ушу сиздин биринчи экономикадан эксперт
деген боюнча эле аныктайын. Мисалы, бул жакта бир сандарга көзүм илинип калды да. Кыргызстандан инвестициянын агып чыгуусу деген түшүнүк бар, отток инвестиция деген. 2017 жыл бул 724 миллион, 707 миллион, 19-чы 673, ал эми 2020 жыл 808 миллион доллар деп белгиленип турат да. Бул түшүнүктү мындай жалпак тилде кандай кылып түшүнсөк болот? Кандай кедергисин тийгизет? Бул жалпы бүгүнкү күндөгү экономиканын чоң көрсөткүчтөрүнүн бири болуп эсептелеби жана кандай акыбалдан күтсөк болот? Туура. Бул инвестициянын сыртка чыгуусу бул эмнеге байланыштуу? Кыскача түшүндүрүп бере турган болсом, биздин баягы эң башында мамлекеттүүлүктү баягы түптөп аткан мезгилде, Кыргыз мамлекети өзүнчө көз карандысыздыгын жарыялап жүргөн мезгилде биз мындай чечим кабыл алган экенбиз да. Бизге капиталдын кирип чыгуусу баягы неме деп эч кандай тоскоол болбойт депчи, эркин кирип чыгат деп. Анын да максаты эң башкысы инвестиция тартуу максаты болгон. Себеби инвестор келип, Кыргызстанга келип, ошол жерге келип туруп ишкана ача турган болсо, анын пайдасын көрүү үчүн ачат. Ошол пайдасын көргөндөн кийин пайдасын алып чыгып кеткенге шарт түзүлүш керек. Ошол себептен баягы бүгүнкү күндө инвестициялар келип атат, кетип атат. Өзүңүздөр көргөндөй баягы жылдан жылга өсүш болуп атат, бирок бардыгы эле 700-800 миллион доллардын тегерек четинде болуп турат. Бул болсо дагы биздин экономикабызга кандайдыр бир тескери таасирин тийгизбей койбойт. Себеби чыгып аткан каражат булактары сөзсүз түрдө текшерилет. Мунун салыгы төлөндүбү? Мунун баягы тийиштүү бюджеттик төлөнчү төлөмдөрүн баары жасалдыбы деп. Эгерде баары жасалган болсо, анан чыгуу уруксат берилет. Себеп дегенде өзүңүз жакшы билесиз, кирешеден түшкөн атайын салыктар төлөнгөндөн кийин ал киреше булагын ошол инвестор өз баягы немесине алып кеткенге укугу бар. Эгерде бул жерде кандайдыр бир урурлук менен же болбосо башка кандайдыр бир баягы кылмыш жолу менен алып чыгып кетип аткан болсо, демек биздин буга тийиштүү органдар буга чара көрүшү керек, сөзсүз түрдө муну алдын алуубуз керек. Бирок биз таза инвестицияларга жанагы не деп коет, добросовестный деп коет, ошондой инвесторлорго жол ачып, алардын келип бул жерде иштеп, пайдасын көрүп, анан кайра ошол жерден пайдасын алып чыгып кетүүгө уруксат беришибиз керек. Антпесек бизге эч ким келбей коет, жаңы технологияларды алып келбейт, жаңы ишканалар салынбайт бизде. Өз күчүбүз менен келип туруп биз баягы бир чоң ишкана курушубуз азыркы учурда өтө кыйынга турат, өзүңүз жакшы билесиз. Энергетика тармагын азыр эле айтып өттүңүз, Камбарата 2 кесин мисалы биз дагы деле бир баягы жыйынтыктуу кылып аягынан чыгарылган жокпуз да. Бул макроэкономикалык көрсөткүчтөр болсо, мен сизден мындай ошол күнүмдүк турмушка алып келейин. Бизди мисалы региондор көрөт, алар билет, ошол жакта бир алдыны көрө билген, кайсы бир сандар менен иштей билген эксперттер келер. Жөнөкөй тил менен айтканда, ошо караандай каптап келаткан ошол баалардын өсүшү, кандай прогноздор айтылып атат, өкмөт уламдан улам ушул маселе боюнча албетте кайсы бир сигналдар бергенге мажбур болуп атат. Биз муну базаңдатабыз, регуляцияга алабыз деп атышат. Эң начар прогноздор кандай болушу мүмкүн? Эң начар прогноздор өзүңүз жакшы билесиз, бул жерде гиперинфляция деген бар. Бул жерде баалардын өсүүсү, андан сырткары жанагы кредиттик пайыздардын дагы өсүүсү, жумушсуздуктун көбөйүшү, булардын бардыгы тең жакырчылык алып келет. Терең кескин түрдө акчанын күчүнүн жоголушуна, тапкан акчаңыз эч нерсеге арзыбай, инвестиция баягы инфляция өзүнөн өзү баягы өрттөнгөн оттой болуп баягы алуулап, өзүнөн өзү күчөнүп кете берет да. Ошол гиперинфляция көрүнүшү, коркунучун алып келиш ыктымалы бар, эгерде муну көзөмөлгө албай койсо. Бирок өзүңүз жакшы билесиз, бул жана азык-түлүк продукцияларынын бүгүнкү күндө кымбатташы. Бул жалгыз эле бизде эмес, бул Орто Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттердин бардыгында болуп атат. Анын дагы себеби өзүңүз жакшы билесиз, жана ковид маселеси менен өлкөлөр арасындагы соода карым-катнашы басаңдай түшкөн. Транспорттук маселелер, бажы маселелери боюнча көптөгөн маселелер чечилбей келатат. Анан ошол учурда баягы азык-түлүк продуктларын алып келген компаниялардын көпчүлүгү жеке компаниялар болгондуктан булар дагы ортодон ошол баягы балким баягы кымбат баада сатып аткандыр деген түшүнүгүбүз бар. Бирок муну мамлекет өзү чектөө коюш үчүн, демек бул колунда келишимди алып, канчадан сатып алды, ошол жерден мыйзамдуу жанагы маржасын бекитип бериш керек да. Андай болуп турган болсо, ким кайсыл жеке ишкана иштейт, ошол азык-түлүктү алып келет,
ошолордун баягы санын такташ керек. Мен ойлоп атам, бул абдан баягы мындай олуттуу маселе болсо керек деп ойлойм. Татаал маселеби? Татаал маселе. Себеп дегенде ал себеп дегенде бул жеке соодагер, кааласа иштебейт, өз эрки. Бир баадан сатып алып келди, бир баадан сатып атат. Бул баягы биз эркин экономика деп койгонубуздун дагы бир баягы жаман жагы ушул да. Себеп дегенде мамлекеттик контроль бул жерде бир аз басаңдай түшөт. Себеп дегенде эркин экономикада товарлардын сатылуусу, баасы жана башка маселелер бул жанагы өзүңүз жакшы билесиз, атаандаштыктан гана келип түзүлөт да. Суроо талаптан, анан атаандаштыктан. Эгерде монополист болсо, бизде антимонополия органы бар бүгүнкү күндө, бирок биз жанагы бажы кызматташтыгына киргенден кийин Евразия чөлкөмүндө ал жерде биздин баягы ушул жана бааларды тактоо боюнча антимонополный органдын немелери дагы баягы уйгарым укуктары төмөндөп кеткен да. Себеп дегенде ошол жердеги айрым жанагы немелер баягы бекитилген эмне деп коет, ченемдик актылар бардык ошол Евразис боюнча бир болуп, ошол жогору жакта наднациональный деп коет, ошол мамлекеттердин үстүндө турган комитеттин чечимдери менен бизге бекитилип келатат да. Ошондуктан бул жерде да максат башка максат болгон. Себеп дегенде мамлекеттер арасында, ошол жана Евразистин арасына кирген мамлекеттердин ортосунда баягы эркин соода болуусуна көмөктөшүү максатында антимонопольный органдардын баягы немесин, жергиликтүү антимонопольный органдардын ыйгарымдарын алып койдук да. Бирок ошону менен бирге бүгүнкү күндө жанагындай кризистик учурда муну бизге тоскоол болуп атканын көрүп атабыз да. Себеп дегенде ошол бааларды өсүү жагына кандайдыр бир чектөө койгонго азыркы учурда чын айтып келаткан болсок, мыйзамдуу кандайдыр бир укук талаасынын негизинде бир жолубуз балким жок. Жол жок, такыр жок. Мамлекеттер арасында. Бул саясий гана бир чечим болушу мүмкүн, бирок укук талаасында бүгүнкү күндө андай нерсе каралбай атат. Демек, ушундай кризистик курч бир акыбалда мамлекет колдон келишинче мындай колу бутун салып бир мындай регуляция кылганга туура келип калат экен да. Жалпысынан алганда мамлекеттин ушундай эркин рынокко катышуусу жакшы көрүнүшпү же жаман көрүнүшпү биздин өлкө үчүн? Бул жерде баягы ар кайсы теориялар бар. Мисалы айта турган болсок, баягы жалаң мамлекет өзү гана ушул башкарган плановый экономика деп коебуз. 5 жыл мезгилде анын баарын жашап өттүк. Андан кийин эркин экономика деп коет. Мамлекет такыр кийлигишпейт. Жана баягы аралаш типтеги экономика деп коет. Ал жерде мамлекеттин да катышы бар. Жана белгилүү бир өлчөмдө ошол экономикалык карым-катнашка катышат. Бул баягы бул тандоо ошол баягы ар бир мамлекеттин ошол жердеги өзгөчөлүктөрүнө жараша, ошонун экономикасынын бир кандайдыр бир немелерине жараша болот да. Анан биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө биз көрмөгөнүн көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө айрым тармактарда жалаң баягы эркин экономика болуп атса, ошол эле азык-түлүк тармагында жанагы күйүүчү май кымбаттап атпайбы, ал боюнча, ал эми баягы коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча же болбосо ушундай бир стратегиялык абдан чоң мааниге жанагы объекты жизнеобеспечения деп коет. Мисалы жанагы коммунальный услуги деп коебуз, жана коммуналдык кызматтар көрсөтүү тармактарында ошол мамлекеттин монополия калганын көрүп атабыз. Айтайын дегеним, мына азыр бир жаңы саясий конъюнктурадан бир нерсени байкап атабыз. Уламдан улам чоң карма өтүүлөр болуп атат. Анан мындан ары билебиз, биз эми ар кайсы сандар айтылат, бирок экономиканын көмүскө фонду 60%га чейин бюджетке караганда 70%-ын ушу бюджеттин түзөт депчи. Эми ошол бир жагынан саясий ушундай бир ичара тирешүүлөр, бир жагынан ошол көмүскөдө жаткан акча. Ал жарыкка чыкканы жакшы, бирок ошондой бир күчтөнүү менен болуп аткан окуялардан улам акча чыгып кетип атпайбы Кыргызстандан? Ошол көмүскөдөгү акча дагы ырактап кетсе, ушул өңүттө кандай акыбал түзүлүп калышы мүмкүн? Бул өзү суроо абдан баягы бул ушул экономикалык саясаттын эң түпкүлүгүнө жатат да. Биз себеби дегенде өзүңүз жакшы билесиз, СССР бузулгандан кийин ошол жанагы бюджеттик, союздук бюджеттен келген баягы эмне деп коет, баягы кошумча бюджет акча каражаттары келбей калган, бюджет ооrak колдолгондуктан жеке ишкерчиликти өнүктүрүү максатында абдан жеңилдетилген шарттарды кабыл алганбыз. Мисалга айта турган болсок, жана патенттик система. Патент төлөйт, ал жерде канчалык соода кылды, эч ким аны текшербейт да. Ошондуктан жана көмүскө акчалардын келип чыгуусу, мисалы базарларга барганда сиз балким бир кийим кечек алганда, ал жерден эч ким чек сурабайт да баягы. Бул бир немеси. Экинчиси, баягы дыйкандардан өндүргөн продукциясын саткан учурда эч кандай баягы налог алынбайт дедик. Ошондуктан жана азык-түлүк базарларында дагы эч кандай налог чогулбайт баягы. Ошондуктан
Ал эми магазинге кире турган болсоңуз, ал жерден баягы алган продуктуңузга сөзсүз түрдө барып кассадан чек берилет, анын налогу түшүп атат да. Ошондуктан бул жерде эң биринчи маселе ушул салыктарды туура өндүрүү маселеси болуп атат. Ошол жүгүртүлгөн жанагы товарлардын баарын учетко алуу максатында. Эгерде биз бир жактан патенттик системаны коюп туруп, өзүбүз уруксат берип, биз текшербейбиз, келгиле патент алгыла иштей бергиле деп, адамдар ишкерлик менен алек болсун деп жол ачып атабыз да, бир жактан кайра контролду жоготуп атабыз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө баягы өзүңүз жакшы билесиз, бизде товар оборот мындай жакшы жетишинче чоң, себеп дегенде жалпы бир эле Кыргызстан эмес, баягы коңшулаш мамлекеттердин дагы соода түйүнү катары иштеп келген ушул убакка чейин. Ошондуктан товар жүгүртүү маселесинде учетко кирбеген, мен ойлоп атам, товарлар чындыгында көп. Жана ошон үчүн баягы сиз айткан 60% деп атпайсызбы? Ошол 60%дан да көбүрөөк болушу мүмкүн. Көмүскөдөгү акчалардын бардыгын жүгүртүүдөгү акча каражаттар. Бул акча каражаттарды сөзсүз түрдө сыртка чыгып кетүү катары карабаш керек. Мен ойлоп атам, бул эмнеге алып келип атат? Бизде мисалы кийинки убактарда көрүп атабыз, курулуш сектору аябай өнүктү да. 2000-жылга чейин курулуш сектору жакшы өнүккөн эмес. 2015-жылга чейин дүркүрөп Бишкек шаарында жаңы имараттар салынып, баалары кымбат, элдин баары ошолорду алды. Ошол жана көмүскө акчалардын бардыгы имараттарга кирип кетти да бүгүнкү күндө. Анан жана банктык кредиттерге кирип, ошол жерден ипотека болуп, бүгүнкү күндө ошол жанагы элибиздин бир аз баягы балким колдун чөнтөгүндө акчасы жок калганын бир себеби дагы ошол жанагы ири курулуш объекттерине, жанагы үйлөрдү жаңыртуу, жаңы курулуш объекттерине кетип калган жалпы көрүнүш катары айтып атам. Бул Бишкек шаары үчүн гана тиешелүү, Кыргызстандын башка аймактарында өзүнөн жараша дагы көрүнүштөр, өзгөчөлүктөр бар. Өзгөчөлүктөр бар. Эми дагы бир эми бул албетте бул абдан кенен темалар ачып атабыз. Жалпысынан өтүп кетели деп атам да. Энергия сектор тараптан улам биз сигналдарды угуп атабыз. Токтогул ГЭСте суу толду, кайра азайып кетти. Анан ички бир реформалар жүргүзүлүүдө. Анан мен жада калса ошол электростанция деген баягы Instagram баракчасына катталсам, кадимкидей ошо коллективин көрсөтүп, мындай ачыкка чыгуу аракеттери болуп атат да. Чын-чынына келгенде энергия сектор бул эң эле баягы чордон, баягы чоң акчанын чордону, бирок ошончолук эле жер астына кирип кеткен бир сектор эле да. Өзүбүз камсыздай ала турган жана экспортко чыгара турган чайманыбызды, баягы мүмкүнчүлүгүбүздү бүгүн толугу менен жоготуп койдук десек болобу? Жана ушундай сигналдардын келиши энергия сектордун алдына көздөй кетип, жок дегенде ушу өздүк эркиндикке жетишкендин аракеттери деп бааласак болобу? Уруксат берсеңиз, энергетика секторуна бир аз баягы кененирээк токтолуп айтып берсем, себеп дегенде жарандардын көпчүлүгүндө ушул боюнча дагы абдан көп суроолор пайда болуп келет да. Биз электр энергиясын учурда баягы товар катары көрүп, аны экспорттоого аракет жасап атабыз да, бирок ошол эле мезгилде энергетика бул экономиканын булагы экенин билишибиз керек да. Себеп дегенде электр энергиясы жок, бүгүнкү күндө бир дагы аппарат, бир дагы оборудование иштебейт. Эгерде биз кандайдыр бир өндүрүш жасай турган болсок, ал сөзсүз түрдө электр энергиясын талап кылат. Азыркы мурдагыдай балка менен, кол менен иштеген завод фабриканы көрбөйсүз, бардыгы тең машина менен иштейт. Демек, биз эгерде өнүккөн ушундай бир өнөр жай мамлекети болгубуз келсе, энергетикабыз биздики баягы жетиштүү болуш керек да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө СССР мезгилинде биз 14-15 миллиард киловатт час жылына өндүрүп келгенбиз. Бир аз көп, бир аз, бирок ошол эле деңгээлде өндүрүп келатабыз. Бирок эгерде карай турган болсок, ошол СССР мезгилинде дээрлик 60%дан жакыны электр энергиянын завод фабрикалары колдонулуп келген болсо, бүгүнкү күнү дээрлик 70-80% жанагы үй чарбаларына колдонулуп келет да. Ошол эле телевизор, ошол эле баягы холодильник, бытовой тиричиликтерге, ошол тиричилик техникаларынын иштөөсүнө биз энергияны жумшап келебиз дагы. Эгер жаңы бир завод ачайын деп, мисалы, келиңиз дагы, сураңыз, мага 5 мегаватт бергиле десеңиз, мисалы, ай сайын 5 мегаватт керек мага деп. Бүгүнкү күндө энергетика тармагы сизге каршы жооп бериши мүмкүн, себеп дегенде булагыбыз жок деши мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз Кыргызстанга инвестиция алып келе албаганыбыздын балким бир себеби дагы баасы төмөн болгону менен энергия булагы жетишсиз болуп атат. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул жерде баягы энергетика секторун жөн эле сактап калуу эмес, аны өркүндөтүү, жана биздин баягы алдыбыз келечекте энергетикалык көз карандысыз болушубуздун негизи энергетика тармагында турат. Сиз туура айттыңыз, бул убакка чейин баягы абдан көмүскөдө калган, көз жазымда калган, ушуну кандайдыр баягы не деп коет, жанагы жер астындагы бир кыймыл аракеттер. Жанагы кара эмес, жанагы серый схема деп коет эмеспи? Ошондой схемалар менен иштеп келген, Шишовский схема деп койчу. Ошондой схемалар менен иштеп келген бир энергия системасын баягы учурунда
учурунда биз ошол баягы немесин жоготуп алдык да, тийиштүү баягы жардам көрсөтүү маселесин. Анан кийин эмне болдук? Бул жерде баягы Орто Азиялык энергетикалчылыктан чыгабыз деген аракет менен жаңы кредиттерди алып, өзгөчө линияларды салып, жанагы модернизациялар жасап, аракеттер жасап, ошол менен кредиттик карыздар көбөйүп кетти да. Ал эми тарифтер ошол мурунку эле ойдон кала берген. Өзүңүз билесиз, кредит берилгенде бизге баягы чет өлкөнүн валютасы менен берилет. Анын дагы жанагы алмашуу курсу жылдан жылга өсө бергендиктен тарифтер токтоп тура берет. Сон боюнча демек баягы ошол жыйналган акчанын улам жыл сайын көбүрөөк бөлүгүн жана кредитке калтырууга керек болот дагы. Ал эми ошону жаңылоого, аны баягы тийиштүү техникалык баягы кызматын көрсөтүүгө жыл сайын азыраак гана акча кала берет. Тейлөөгө. Ошондуктан барып отуруп, булар бир нече жыл ичинде бүгүнкү күндөгү оор акыбалга келип жеткен да. Рахмат сизге, Адилет мырза. Азыр биз сизди экинчи блокко калтырып туралы. Кыргызстандын байлыктары тууралуу эгер маалыматты уккуңуз, көргүңүз келсе, анда сиздердин назарыңызга суналалы. Бизде байлык өтө көп, ошолорду биз четинен иликтеп сиздерге көрсөтөлү деп атабыз. Кыргызстандын байлыктары. Чогуу көрөлү. Кыргызстандын байлыгы эмнеде? Ойлонуп бир жоопту тандагыла. Жаратылыш, кен байлыктар, адамдар, технологиялар, мунайы жана газы көп болгон өлкөлөр бар. Алар сулуу жана бай жашашат. Мисалы, Норвегия. Ошол эле учурда кээ бир өлкөлөр мунай сатты жана газы бар болсо да жаман жашашат. Мисалы, Венесуэла. Көптөгөн электр станциялары менен жакшы жашаган өлкөлөр бар. Мисалы, Япония. Ошол эле учурда электр станцияларды иштетип, жаман жашаган өлкөлөр бар. Мисалы, Бангладеш. Норвегия менен Жапония акча каражаттарын экологияга, жаңылануучу булактарына жана энергетикалык электр унааларына коротушат. Венесуэла менен Бангладеш баарын кирдетип, акча каражаттарын популизм жана шаан шөкөткө коротушат. Кеп пайдалуу кендерде, жаратылыш же технологияда эмес. Кеп адамдарда. Бир нерсени өзгөртүү жана баштоо үчүн биринчиден өнүгүп, жашоого болгон көз карашты өзгөртүш керек. Кайрадан эфирге кайтып кетелик. Адилет Маматов, экономика боюнча эксперт, абдан кызыктуу мейман. Ошон үчүн мен ар тараптан чапчып, ушул бүгүнкү күндө коомдо айтылып аткан сөздөрдүн кайсы бир деңгээлде жоопторун жана алдыны көздөй ушул прогноздорду билгим келип турат. Ошол менен катар, Адилет мырза, мына сиз менен биз энергетика секторун көтөрүп калдык. Албетте, жана Шыршовдун схемалары, Атамбаевдин аракеттери, жана буга чейинки коррупциондук схема бардыгы түшүнүктүү. Бирок бүгүн 21-кылым, 21-жыл, дүйнө жүзү пандемиядан кийин мындан да бетер дүйнөлүк коммуникациялар интернет аркылуу кандай болуп атканын түшүнүп жатабыз. Көптөгөн сандагы кыргызстандыктар дагы ошол жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, ошол светтин жардамы менен, мындайча айтканда, ошо майнинг кылып атышат да. Мында майнинг деген ушул кандай көбүртүп атышат да ошол маселени. Анан улам эле жаңылыктар окуп калабыз. Уламдан улам көбөйүп атат да ошол маселелер, коллизия, түшүнбөстүк. Өкмөт тараптан жана ишкерлер тараптан. Ушул кызыктуу бир жагдай болот. Ушу коллизиянын негизи эмнеде жана бул маселени чечкенге деги мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө мүмкүн. Бул майнинг маселеси чын айтып келгенде 21-кылымдын продукциясы деп айтсак болот. Бул жерге ошол жанагы криптовалютаны өндүрүү үчүн болгону электр кубаттуулугу жана тийиштүү гана бир ошол бир жабдык гана керек. Туруктуу электр кубаттуулугу жана интернетке болгон байланыш жана жабдуу болсо, ошол жерден криптовалютаны өндүрүүгө шарт түзүлөт да. Бирок ал мындай ишканалардын баягы электр энергиясын колдонуу деңгээли бир топ жогору, ошондуктан электр энергиясын туруктуу түрдө жана абдан бол сарпталат да. Бүгүнкү күн жана айта кетпедимби, биздин учурда ошол жанагы үй чарбаларында электр энергиясын колдонууда ошону жеткирүү маселеси болуп аткан мезгилде биз майнинг компанияларына уруксат бере турган болгон ортасында элге жарык жетпей кала турган коркунучу болуп атат да. Бирок чындыгын алып келгенде жана азыр эле Кыргызстандын байлыктарын көргөзө кеттиңиз, биздин суу байлыктарыбыздын жалпы потенциалы 400 миң киловатт 400 миллиард киловатт часқа жылына чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз ошонун бүгүнкү күндө
15 миллиард киловатт часын чыгарып атабыз да, болгон баягы каскад кестерди колдонупчу. Жакшы инвестиция алып келип, энергияны бол чыгарып, майнингке уруксат берсек, абдан сонун болмок. Себеп дегенде биз ошол электр энергиясын чыгарып алып, анан тарифти көтөрбөйлү деп арзан баадан сатып атабыз. Ошол түшкөн акча аз деп энергетиктер жабдууларыбыз эскирди, теленбей калды, кредиттер көбөйүп кетти деп алар кыйналып атышат. Ал эми бул маселеден чыгуунун жолу ошол баягы электр жарыгын көбүрөөк өндүрүп, энергиясын майнинг жолуна, майнинг ишканаларына кымбат баадан берсек, себеп дегенде алар ошол кымбат баадан сатып алган күндө деле ошол жерден пайда көрүп, ошону төлөп бергенге даяр болуп атышат. Алардын бир гана талабы ошол электр жарыгынын үзгүлтүксүз келүүсүн талап кылууда. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин учурдагы энергетикалык объектилердин баягы энергия өндүрүү өлчөмү алардын баардык талаптарын камсыз кылууга жетиштүү болбой атат. Айрыкча кыш мезгилдеринде электр энергиясын биз жылуулук тармагына колдонуп жиберип атабыз да көбүнчөчү. Ал эми бул көрүнүштү такыр баягы элибиз дагы туура түшүнүп бере албай атабыз да, себеп дегенде бул электр энергиянын эң жеткен таза чеги да. Биз баягы канча толгон нерсенин баарын күйгүзүп көмүрдү жылуулукка айландырып, андан кийин электр энергия алып атабыз. Анан ошол электр энергияны кайра алып келип туруп биз баягы жылытуучу приборго колдонгонубуз бул деген энергия булагын баягы кереги жок түрдө эле баягы сарптаганыбыз болуп атат да. Ошону менен бирге бирок экологиядагы маселеси бар. Биз баягы ошол жанагы жеке менчик үйлөрдө көмүр жагуунун эсебинен абанын булганышын да көрүп атабыз. Электр жарыгын үнөмдөйлү десек, экологиябыз бузулуп атат. Демек бул бир гана жол, бул жерде электр энергиясын өндүрүүнү көбөйтүшүбүз керек. Жаңы кестер салыныш керек, жаңы инвестиция келиш керек. Өзүңүз жакшы билесиз, ошол майнинг компаниясы, майнинг компанияларынын эле шарт түзүлө турган болсо, инвестицияларды кайтарууга, ошолорду неметүүгө шарт түзүлмөкчү биринчиден. Экинчиден, бизде Кыргызстанда ошол Индияга, Пакистанга жана башка түштүк мамлекеттерине кетүүчү эл аралык Каса-Мин деген электр линиясы кубаттуулугун өткөрүүчү эл аралык проект ишке ашып атат. Ушул бүгүнкү күндө жүрүп атат. Жакын арада курулуштардын башталышы күтүлүүдө. Эгер ошол линия салынып кала турган болсо, баягы ашыкча чыгарылган электр жарыгын, ошол электр жарыгына муктаж болгон ошол жанагы түштүк жактагы материктеги Индия, Пакистан жана башка үлкөн мамлекеттерге үзгүлтүксүз бергенге мүмкүнчүлүк болот. Бирок ошон менен бирге Кыргызстандын өзүндө жанагы санариптештирүү, санарип технологияларын колдонуп, дүйнөнүн алдыңкы мамлекети катары ошол майнинг боюнча иш аракеттерди жасап, өнүгүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Себеп дегенде ушул убакка чейин билесиз, Кытай эң алдыңкы орунда туруп келген, бирок Кытай баягы мамлекети АКШ менен бирге мындай бир баягы тирешүүгө кире албады, жана эмне деп коет, торговый война деп коет эмеспи, соода тирешүүсү. Ошонун негизинде жана биз Американын системасын колдоо көрсөтүүнү токтотобуз деп жана майнингтерди жаап салып атат. Ошондуктан чоң майнинг компаниялар, эгерде биз электр жарыгы кубаттуулугу жетишерлик болгон мезгилде бул жакка абдан көп компаниялардын келип алдыңкы орунга чыгып кетиши ыктымал дагы деле бар да. Сонун мүмкүнчүлүктөр, сиз баягы политолог эмессиз, бирок мындай өзүңүздүн экономикалык түшүнүктүн негизинде айтсаңыз да, эмне үчүн биздин мамлекет ошондой жаңы технологияларга ачылуусун өзүбүз колубузду туткак кылып кармап тургандайбыз да. Болбосо жаңы мүмкүнчүлүктөр бул ар дайым көбүрөөк акча, ар дайым жаңыча инвестиция, жаңыча көз караш. Биз дале мындай бир мындай эскичил жолдо карманып тургандай. Мунун себеби чындыгында эле ошол экономиканы жатат. Кыргызстандын абдан жакшы дүңгүрөө өнүккөн мезгили согуш бүткөн жылдардан башталганда 1950 жыл менен 1989 жылга аралыгында ошол жана 40 жыл мезгилди алайлык. 40 жыл мезгилде Кыргызстанга салынган жалпы капиталдык салымдардын көлөмү 500 миллиард доллар болгон. 500 миллиард доллар. Ошондуктан бизде жолдор салынган, ошондуктан бизге жана больница, садиктер салынган, завод, фабрикалар салынган, жумушчулар жетишпей, баягы бүткүл союздук курулуш деп ар кайсы мамлекеттерден, союздук мамлекеттерден бул жакка жаңы адистерди алып келип, көчүрүп келип, аларга үй тартуулап, ошол жерге баягы жумуш орун жеткен эмес. Жыл сайын союздук бюджеттен бөлүнгөн, ошол жана курулуш жана башка тармактарына бөлүнгөн акча бюджеттин 90 жылына 90-92% өздөштүрүлүп, калганы аркага жыл сайын кайтарылып кете берген. Себеп дегенде адам жетишкен эмес. Бүгүнкү күнү ошол 30 жылдан берки ошол жана биздин
реалдык секторго мамлекет тарабынан салынган жалпы салымдар, жалпы жана инвестициялардын көлөмү балким 15 миллиард долларды жетишпейт. Ошондуктан эми бул жакта 500 миллиарддык инвестиция келип атат 40 жылда. Ал эми 30 жылда биздин өзүбүздүн жасаганыбыз 15 миллиард болуп атат да. Ошондуктан жылдан жылга экономикабыздын басамдашы, жылдан жылга баягы ушундай бир баягы жалпы жакырланууга барышыбыз деле бир себеби бул жалаң эле саясий эмес, ошол жанагы сырттан келип жаткан же болбосо инвестициялардын кескин түрдө азайышы болуп атат. Болбосо 1989 жылкы СССРдин чоң энциклопедиясында Кыргызский СССР деп жүрөт ал жерде. Өнөр жай мамлекети катары классификацияланып келген. Бүгүнкү күндө бизде өнөр жай багытында эч кандай ишканабыз калган жок. Биз түздөн түз эле агрардык мамлекет болдук дагы, керек болсо ошол агрардык өндүргөн товарларыбыз дагы жеткиликтүү түрдө сата албай, көбүнчө мисалы былтыр күбө болдук, жанагы картошкаларды 4 сомго өткөрө албай, кыргыздар талаада калып таштап жиберген, даже казбай койгончуларды көрдүк. Эми ушул учурдан пайдаланып мен сизден экономиканын ар кайсы түрү, багыты жана жаңы бир толкундар келип атат. Эми аны биз креативдүү экономика деп атабыз, цифр экономикасы деп атабыз. Ошол экономикалардан бир аз кыскача бир элге бир мындай көбүрөөк ушуну сиңирели деп атабыз да, биз жоктон ушу медиаларды колдонуп, ошондой экономикалардын түрүн укканда бизде бер жагы дегенде мындай таң калуу, негизинен мындай түшүнбөстүк бар. Ошол креативдүү жана цифр экономикасы Кыргызстанга чындап отура алабы? Жана бизди ошол сыздан алып чыгып кете алабы? Же дагы эле өзүбүздү ушул агрардык жарым соода сатык жана жөн эле ошол товарлардын өткөрүүчү хабы бойдон жүрө берсек жашап кетебизби? Абдан туура суроо болду. Мен ойлоп атам, бизди ушул туңгуюктан алып чыга турган бирден бир гана жол ушул санарип экономикасы болуп эсептелет да. Себеп дегенде биз мындайча түшүндүрүп берейин, элибиздеги түшүнүктүү болсун, жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп берейин. Toyota компаниясында дүйнө жүзү боюнча 10 миллион адам иштейт да. Ошол Toyota машиналарын чыгарат. Эгерде биз Toyota машинасын ошондой бир машина чыгаргыбыз келсе, биздин калкыбыздын саны жетпей калат да. Түшүнүктүү айтып атам. Катуу цифра да. Эске келтире турчу цифра. Ошондуктан эмне айткым келип атат да? Биз баягы бул жерде цифровая экономика, баягы санариптик экономика дегенде ал жерде кандайдыр бир инвестиция, же болбосо кандайдыр бир баягы өндүрүштүк капиталдын кереги жок да. Бул жерге аң сезим керек, акыл эс, билим керек. Ал эми биздин кыргыз жарандарынын акылдуулугу, ошол бир нерсеге бат үйрөнүп кеткендиги баарыбызга маалым. Мен ойлоп атам, ушул санарip технологияларын өздөштүрсө, ар бир жаранга жакшынакай шарт түзүлмөк. Ага көптөгөн капиталдык салымдардын кереги жок, ага завод, фабрика салып кереги жок. Интернет жана жаңы технология булактары менен. Мисалга айта кетейинизби, эң жөнөкөй эле мисал, белорусиялык 4 студент жана танка деген World of Tanks деген ачып алып, бүгүнкү күндө миллиардер болуп иштеп атышат. Дүйнө жүзү боюнча бул оюн айрыкча СНГ мамлекеттеринде ошол абдан популярдуулукка ээ болуп, дагы башка долбоорлордун үстүндө иштеп жатканын угуп атабыз. Санарип технологияларынын эң жакшы өнүгүүлөрү боюнча мисал жана атайын даже фильм келип чыкты, жана Facebook боюнча историясын көрдүк, алардын кандай болуп өнүккөндүгү боюнча. Мен ишенет элем, что биздин кыргыз жарандары, кыргыз программисттери дүйнөдөгү эң мыкты программисттер менен бир эле катарда турат. Демек аларга шарт түзүп, жанагы техноцентр дегендерди жасап берип, ошол жана өздөрүнүн өндүргөн продукциясын дүйнөлүк аренага алып чыгышына көмөктөшсөк, бул экономикабыздын бат ордуна турганына жол берет эле. Себеби дегенде мен ойлоп атам, 21-кылымдын бул эң башкы негизги баалуулугу бул интеллект болот да. Себеп дегенде баягы өндүрүш боюнча, же болбосо баягы биз билген катуу мындай колго кармай турган, көрүнө турган товарлар боюнча эч кандай маселе жок. Ал уже чыгып атат, жасалып атат, бөлүнүп калды. Ар бир мамлекет өзүнчө бир баягы эмне деп коет, экономикада специализация деп коет. Ар бир мамлекеттин өзүнүн специализациясы пайда болду. Ал эми санарип тармагында бүгүнкү күндө эшик ачык. Ошондуктан ал даңгыр жолго түшүп алып биз деген түз кетишибиз керек да. Анан ар бир ошол жанагы ошондон келип чыга турган пайдадан мен ойлоп атам, элибиз батыраак өнүгөт эле. Дагы бир себеп, дагы бир мисал катары айтып келген нерсе, өзүңүз жакшы билесиз, жанагы 3D принтер деп чыгып атпайбы? 3D принтер деп чыкканы менен аны баягы чыгарыш үчүн ошону программалоо керек да. Эмне чыгарат, кандай чыгарат. Ошол программасын деле баягы атайын патент деп жазып алып, кандайдыр бир баа менен берсе, ошол жерден ошол жанагы киши сатып алып туруп, программасын жүктөп алып, жанагы өзүнө тийиштүү нерсени чыгарып, үйдөн чыгара алганы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Биз бүгүнкү күндө баягы 5-кезектеги өндүрүшкө келип да калдык. Мунун да
кыскача түшүндүрүп бере турган болсом, илгери СССР мезгилинде бул 4-чү стадиядагы өндүрүштүк метод болчу. Бир нерсени өндүрүү үчүн атайын жанагы долбоорлоочу бюролор иштеген, алар долбоорун иштеп чыгып, анан ошол долбоорду бекитип, бардык экспертиза өткөндөн кийин баягы жанагы ишке ашырууга жанагы өндүрүшкө берилгенде ал өздөштүрүү деген убактысы кеткен. 3-4 жыл өздөштүрүп анан серияга чыкканда, анан серияга чыккан продукцияны өзгөртүү, ага бир кандайдыр бир неме жасоо кыйынга турган, себеби ал серия деп коет. Анан эгерде аны оңдоп модернизация жасагандан кийин башка серия менен ал кийинки серияга түшкөн да. Ошентип өндүрүштө бат баягы модернизация, бат баягы неме жасоо кыйынчылыкка туруп келген. Бул 4-чү стадия. Ал эми 5-чи стадияда бүгүнкү күнү андай кыйынчылыктарга эч кандай кереги жок. Ошол эле мисалы 3D принтер жана айта кетпедимби? Ооба. Кичинекей эле бир бөлмөдө отуруп алып, ар кандай баягы немедеги ар кандай деталдарды, ар кандай нерселерди кыйналбай туруп, ошол программасы эле болсо чыгарган түзүлүп атат. Демек биз деген ошол баягы эмнени неметишибиз керек, ошол баягы кийинки жылдарда ошол 3D принтерлердин жайылышын күтсөк болот. Жана ошолорду туура пайдалана алган, ошолорду туура эмне деп коет, программалап ишке сала алган адистер абдан баягы керек болот да. Ошондуктан биздин жарандардын жанагы санариптик сабаттуулугуна да көңүл бөлүнсө деген тилек бар чындыгында. Биз сөзүбүздү тышкы баягы инвестициялардын сыртка чыгып кетүүсүнөн баштадык элек. Анан сөзүбүздүн жыйынтыгы ушул креативдүү цифр экономикасы менен жыйынтыктадык. Эми мен ушул байланышты ушул баштан аяк көргөн көрүүчүлөр үчүн көрсөткүм келди. Ушул байланышты төкпөй чачпай мындай орду менен айтып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Иштериңизге ийгилик болсун. Конокто экономика боюнча эксперт Адлет Маматов болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдап байкагандай, бүгүнкү күндүн ыргагы менен, бүгүнкү дүйнө жүзүнүн ыргагы менен эртерээк түшсөк болот. Ал мүмкүн, биздин колдон келет, акылыбыз дагы жетет. Болгону ошол нерсеге фокусту коюп, өкмөттүн саясаты, өзүбүздүн ар бирөөбүздүн өздүгүбүз үчүн аткарган саясатыбызды жаңы технологияга бура турган болсок, эч кандай коркунуч жок, алар бизди жеп кетпейт, жерде калтырбайт. Керек болсо ошол буттан тик туруп чуркап кеткенге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Бул жалпы экономика боюнча ушул баарлашы болду. Мейманыбызга рахмат айталы. Мен болсо азыр бир жаңылык блоктон кийин өзүм чыгып, сиздерге жакшынакай ордон чыгып коштошом. Бизден алыстабагыла. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Ардактуу телекөрүүчүлөр, 2 саат бою мейман төрүбүздү Караматорозова жогорку кеңештин депутаты Агадири Сания Токтогазиева, Кыргыз Баткен конфликтинин эл аралык укук талаасында биз өзүбүздү кандай алып кете алабыз, биздин аброюбуз кандай болот, агрессорлорго кандай жооп беребиз деген чоң мамлекет деңгээлдеги суроолор менен алектендик элек. Мына эфирдин соңунда болсо учурдагы жана келечектеги экономика багыты, тамак аштын, күйүүчү майдын арзандашы, кымбатташы, өлкөдөн акчанын чыгып кетиши жана көмүскө экономикадан баштап замандын жаңы талабына жооп бере турган жаңы кадамдар боюнча Кайрат Маматов экономикалык эксперттик пикирин билдирип кетти. Айтайын дегеним, биздин каналда ушул берүүбүздү өлкөдөгү болуп аткан, дүйнөдө болуп аткан эң бир мындай урунттуу жана заманауи дейинчи, мына заманбап ой пикирлер айтылат, талкуулар болот. Ошондуктан замандын ыргагы менен, замандын жүрүшү менен жүргүм келет, болгум келет деген ар көрүшүбүзгө биздин эшиктерибиз ар дайым ачык. Сиздер үчүн иш күндүн кечи телеберүүсү менин кесиптештерим жана мен кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев болдум. Сак саламатта, аманчылыкта кийинки аптада көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Көрүшкөнчө мен кеттим.